көлдөн жанагы Жети Өгүз, Ак суу, Нокен, Аксы райондогу айымдар менен биз иштеп аттык. 2025 жылды толук иштедик да. Анан бирок башка райондор калып калды. Немеге иш чараларыбызга кирбей калды. Биз жана жакшы неме жумушту баштабадык беле, клубдар деп, клубы женщин депутатов местных кеңешей деп ошол жакшы немени баштаганбыз, жумушту баштаганбыз. Анан бирок тилекке каршы бир аз жанагындай технический, финансовый дагы немелер болуп калды, маселелер болуп калды. Ошондуктан ал жумуш калып калды бир аз бизде. Бирок быйыл 2026 жылдан баштап кайрадан биз ошол жумушту кайрадан жандырып атабыз. Ошо Абаскан Чынбердиевна менен ошол жумушту баштаганбыз. Ар бир районго барып, ЦИК менен кошо немелерди өткөрүп, чогулуштарды өткөрүп, жанагы төр айымдарын шайлашып, депутат айымдары неме өздөрүнүн пландарын иштеп чыгышып жакшы баштаганбыз. Эми ошол жумушту дагы эми улантайлы. Пока мындай, пока план, эми бул жумуш анда айтып коюшум керек, биздин ошо академия тарабынан, Борбордук Азияны жергиликтүү башкаруу академиянын тарабынан ишке ашып жатат. Жанагы Швейцария өкмөтүнүн каржылыгы менен, ошондой болуп атат бул жумуш. Пока планда, пока мындай, биз онлайндан баштайын деп атабыз. Баягы эле ошол немени көнгөндөй эле айына кеминде 2 онлайн, ушундай кечки онлайндан өткөрөбүз кеминде. Силерди дагы нагрузка кылбай, ошондой 2 жумада бир жолу болот да, кечкисин онлайн өткөрөбүз буюрса. Ошондойдон пока баштайбыз. Анан дагы кандай жумуштар болот, дагы кандай жаңы немелер, жанагындай направлениялар кошулат, ошону дагы силерге неметебиз да, уже дальше айтабыз кандай болот. Анан мындай болуп атат, жанагы ушул жумуштун алдында, баштаардын алдында онлайн неме анкетирование жүргүзгөнбүз, онлайн опрос кылып силерге Айгерим барыңарга чейин неме Google анкетаны жөнөткөн. Рахмат, аябай жакшы неме болду, 300төн ашык анкета, 400ге жакын анкета түштү, толук анкета, толтурулган анкеталар. Анан ал анкетадан жанагындай принципиальный суроолор коюлган. Биз мисалы убактысын качан өткөрөбүз, күндүз өткөрөбүзбү же кечинде өткөрөбүз деп. Кайрадан эле көбүнчө жазды, кечкисин өткөрөбүз деп жаздыңар. Анан макул деп биз ошо көнгөндөй эле анда кечкисин деп коюп атабыз. Бирок бир аз убактысын жылдырып көрөлү дедик да. Биз мурда 8ден 10га чейин өткөрчү элек, эми 7ден 9га чейин деп атабыз да. Анан эми бул убакытты дагы неме кылып көрөлүк, тестировать этип көрөлү кандай болот экен. Мүмкүн бул убакыт наоборот ыңгайлуураак болот да, таза эле кеч бошобой да, ондо бошобой. Вот, анан ал жакта жакшы дагы көп суроолор болгон, жанагындай кайсыл темалар силерге кызыктуу деп, жакшы сонун немелерди, жанагы темаларды сунуштадыңар, белгиледиңер. Анан ал боюнча дагы ошол кийинки биздин кийинки онлайнда Айгерим тереңирээк айтып берет, ошол неменин изилдөөнүн, ошол неменин опростун немеси, жыйынтыктары боюнча. Анан немеде ошо дагы бир суроо болгон, ошол немеде анкетада, жанагы эксперт катары, лектор катары, тренер катары кимди чакырсак деп. Анан ошол силер жакшы немелерди сунуштадыңар, жакшы сунуштар дагы түштү. Анан бирок эң көп сунуш ушул Абаскан Чынбердиевна, ошол Абаскан Ормонованы сунуштадыңар да, эң көп процент ошондой болду. Демек, ошондо биз дагы биринчи теманы, ушул жылда биринчи теманы биз ошол Абаскан Чынбердиевнаны чакырып атайын жанагы аялдардын лидерлиги, аялдардын тилектештиги деген тема менен буюрса баштап атабыз. Анан уже кийинки немеде, кийинки онлайнда буюрса наркы жумада, ошондо биз жанагы силерди ошо онлайн опростун жыйынтыктары менен тааныштырабыз. Анан уже силерге графикти көргөзөбүз. График кайсыл күндөрү өткөрөбүз, онлайндерди кайсыл күндөрү өткөрөбүз, темаларды, кайсыл темаларды койдук деп, ошондой кылайлы, макулбу? Анан жанагы
аны дагы айтып кетиш керек болуш керек, сүйлөшүп кайсыл күнү ыңгайлуу болот деп. Биз ошо ойлоп атабыз, ошо 4-күндөрү, мурда деле 4-күндөрү өткөрчү элек, 4-күндөрү ыңгайлуу болуш керек деп. Бирок көптөр дагы немеде, анкетада 5-күн деп көрсөткөн да. Анан бирок 5-күн билбейм, это конец рабочей недели, анан жанагы мындай тойполор болот, дагы бирдекелер болуп калат, анан ошондой маселелер болуп калат да. Анан демек ошол 4-күнү деп дагы биз ошондой ойлоп жатабыз да. Вот. Ошондо Айгерим, какой день больше всего был? Кайсыл күн? Ошо пятница күнү, жума күнү деп белгилешкен абдан көп. А калган күндөр баары 1-2ден эле тандалыптыр да. Вот, то есть ошол маселе да, кандай дагы немеде ошону дагы сүйлөшөлү. Бирок биз ойлоп атабыз, все-таки биздин жанагы практикага, биздин тажрыйбага карасак, көбүнчө ошол 4-күнү ыңгайлуураак болчу да, 5-күнгө караганда. Benim 4-күн өтөбүз. Хорошо, анда эмес, аны сүйлөшөбүз. Аны эмки аны дагы ойлонгула, аны жанагы эмки бир жумадан кийин эмки чогулганда аны сүйлөшөбүз, жана графикти сүйлөшөбүз, темаларын сүйлөшөбүз, убактысын сүйлөшөбүз, күндөрүн сүйлөшөбүз. Макулбу? Хорошо. Анда эмесе бүгүнкү сөздү ошол силер аябай эң көп суранган Абаскан Чынбердиевнага берели. Сизге сөз. Рахмат, Сария. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Баарыңарды кайра экрандан деп коеюн, көрүп турганыма, онлайн жолукканыма аябай кубанычтамын. Негизинен ушул жылдын этегинде биз дагы ошол окууларыбызды бүтүргөнүбүздөн кийин эле, биздин пилоттук болгон 6 райондон кийин ушундай чоң саясий иш-чаралар башталды. Ар кимибиз ар түрдүүчө катыштык. Мына шайлоодо жыйынтык чыкты. Бүгүн кайра баштан ошол өзүбүздүн жергиликтүү кеңештин депутаттары аркылуу жумушубузду баштап отурабыз. Биринчиден ушунун башталышы менен, себеби аябай күтүп атканбыз. Кээ бирки жаңыдан шайланып келген биринчи депутат болгон айымдар үчүн ушундай окуулар, ушундай чай сүйлөшүүлөр кайра керек экен аябай. Себеби мындай бетме бет жолуккан жерде бизде айтып атышат да, силер жанагы 5-6 чакырылыштагы депутаттар үчүн аябай көп окуу өткөргөнсүңөр, эмне үчүн азыр өтпөй калды, качан окуулар башталат деген сунуштар түшүп аткан да. Анан академиянын кайра ошол сурамжылоо жүргүзүп баштап калганы бул аябай жакшы көрүнүш болуп атат. Эми ошол жана пландаштыргандай эле бир айда 2 жолу жолугушуп турсак, ошол жанагы сөзсүз түрдө оффлайн эмес, онлайнда керектүү маалыматтарды берип турабыз деп атабыз. Анан биз аябай көп ойлондук, кантип баштасак болот экен, эмне маалыматтар менен деп. Анан изилдөөнүн жыйынтыктары чыккан, аны биз презентация жасайбыз. Ага чейин бүгүн биринчи башталышта биз ушул аялдардын тилектештигин, аялдардын биримдигин, аялдардын бири биринин колдоосу тууралуу макулдашып алалы. Андан кийин биз ошол бүгүнкү күндө биздин мамлекет тарабынан бизге кандай шарттар түзүлүп жатат, кандай баягы укуктук ченемдик актылар бар деп, мына ошол тууралуу дагы 2024-жылы 7-мартта президент тарабынан кол коюлган аялдардын лидерлигин колдоо программасын презентация жасап берейин мен. Мына ошол экөө менен бүгүнкү окууну жыйынтыктайбыз. Бирок бүгүн сурооңуздарды ошол WhatsApp бояка чатка жаза берсеңиздер да болот. Анан өзүнчө дагы бир аз талкуу коем. Ошого да көңүл бурсаңыздар. Анан мен ошол мына декабрь, январь айларында 2 жака чыгып калдым, ушул аялдардын лидерлиги боюнча. Ошол боюнча дагы сиздер менен бөлүшүп коеюн дегем аз башында эле. Себеби сиздердин араңыздарда кызыккан айымдарды окууга чакырсак же ушундай билим алганга чакырсак, жаңы мындай талкуу жерлерине чакырсак, платформаларга аябай аз келип атышат да, же мындай пайдасы жок дегендер болуп атабы. Негизинен эле биз былтыркы ошо Швейцариянын колдоосу менен 6 райондо иштеген жерибиздин дагы бир жыйынтыктарын Салил экөөбүз дагы бир айтабыз. Себеби биз ушундай катуу жумуш менен иштедик. Бирок кээ бирки жерлерде биз дагы деле ошол айымдардын катышуусу мындай толук кандуу болбой калганын көрүп аттык да. Анан аябай эле каражат бекер кетип калат экен да. Ошол мен Женевага барып келдим, анан Турцияга бардым, анан кечээ келдим Ташкенттен. Мына ушул 3 жерде тең жалаң эле ошол аялдардын ар кандай чөйрөдө иштеген аялдардын лидерлиги жөнүндө сөз болуп атты да. Тынчтыкты коргоодо аялдардын ролу кандай болуш керек, ушул жергиликтүү калыча башкаруу органында аялдардын лидерлиги кандай болуш керек. Анан азыр эми климат өзгөрүп атат, экология өзгөрүп атат, аба ырайы тынч эмес. Мына ошол жер суу иштеткен аялдардын арасында ушул депутат аялдардын ролу кандай болуш керек, жана ошондой эле бизнес чөйрөсүн баштаган же бизнеске ушундай
ачат элем же бизнести иштейт элем деген айымдардын да ошол лидерлик кандай болуш керек депчи. Ошон үчүн баардыгы бизге байланыштуу экен. Мен дагы ошол тажрыйба менен силер менен кошо бөлүшүп бара берем, Анда биринчи ошол бүгүнкү эмени поделиться тияктабы? Трансляция. Ошол аялдардын тилектештиги жана кө- так көрүндүбү, экран аябай Чыгы элек медленно. азыр чыгайын деп атат. Эмичи? Жоқ, азыр эме болду. Обновление Запустил демонстрацию экрана деп атат. Эми чыкты. болду. То ли интернет плохой, то ли это. Ошол бүгүнкү презентацияны мен сиздерге ушундай деп койдум. Аялдардын тилектештиги жана аялдарды сапаттуу жана натыйжалуу мобилизациянын жолдору. Негизинен ушул аялдардын колдоосу же аялдар түшүнүүсү, негизинен эле аялдар башта кандайдыр бир демилгелерге аялдардын кошулуусу үчүн аялдарды мындай туура мобилизацияга жүргүзүшүбүз керек экен. Ошон үчүн биринчи сиздердин оюңуздарды эмне үчүн бүгүн аялдардын тилектештиги маанилүү деген мындай суроого көңүлүңүздөрдү бургум келип жатат. Бул жерде бул негизинен эле аялдарга тиешелүү болгон маселени көтөргөн мезгилде алардын бири биринде мындай колдоо эле болбостон ошол аялдарга тиешелүү болгон маселенин баалуулугу эмнеде, эмне себептен мисалы ошол маселени бир эле аялдар көтөрүп калыш керек, көптөгөн маселелер эмне үчүн мисалы эркектер кошо көтөрө албайт деген маселелер чыгат да. Ошонун ортосунда эң негизгиси бүгүнкү күндө аялдардын мындай биригүүсү бул деген эң баалуулугу бул аялдардын укуктары. Аялдар өзүн эркин сезүүсү, өзүнө тиешелүү болгон укугун коргой алабы, мына ошол тууралуу маселелер башталганда кандайча бириге алышат, анан өзүн өзү коргоодо же карьера түзүүдө же эркин өзүн алып жүрүүдө аялдардын мындай тажрыйбалары бири бирине кандайча бөлүшө алат. Жана эгерде мисалы кандайдыр бир аял карьера жасай турган болсо же өз маселелерин көтөрүп чыга турган болсо колдоону каяктан табыш керек деп. Ошол себептен мына ушундай маселелер пайда болуп калганда аялдарды мындай колдоосу кайсыл жерден көрүп алсак болот, кайсыл жерден билип алсак болот деп мындай анализдесек болот да. Эгерде аялдардын ортосунда тилектештик аябай күч алган болсо, анда аялдар мындай нерсеге өздөрү эле колдоо менен, мындай түшүнүү менен же ошол түйүнгө кирип, ошол кайсыл жерде ошондой аянтча түзүлүп аткан болсо, ошол жака активдүү катышышат. Эгерде биз кандайдыр бир соц тармактарды деле карай турган болсок, кимдир бирөө бир аял жөнүндө мына акыркы эле эми бул аябай таанымал мындай баарыбызга белгилүү болгон кейс болуп атат. Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Сулаймановдун ошол аялы мындай тынымсыз уруп жүргөн дегенде адамдардын ой пикирлерин комментарийден жазып, кимдер кайсыл багытта ойлонушат жана кандай ойлорду пайда кылып атышат, ошол тууралуу өзүбүз аналитика чыгарсак болот да. Мени аябай таң калтырганы көбүбүз мисалы тааныбайбыз. Мен деле тааныбайм Элдар Сулайманов. Мен депутат экенин билем, бирок ал мени тааныбайт мисалы да. Биз ал кишинин кандай жашоодон экенин билбейбиз, анын аял жөнүндө билбейбиз. Бирок аябай ушул женсовет болуп активдүү иштеп аткан айымдардын баардыгы ошонун аялын күнөөлөп жатканын көрүп атабыз да. Демек бул деген эмне? Бул деген ошол мындай аялды аял катары түшүнбөй бараткандыгы, аялды аял катары мисалы ошонун аягына чейин толук укпай эле бир мезгилде эле бирөөнүн оюна кошулуп кирип баратканы. Ошон үчүн аялдардын тилектештигинде дагы эгерде кандайдыр бир баалуулуктарды колдой турган болсок, демек аялдарда критикалык ой жүгүртүү болуш керек. Эч убакта бирөөнүн ою менен ошол жакка багыт алып, ошол агым менен барбаш керек да. Бирок бизде көбүнчө мына ошондой мындай далили жок, андан кийин башка интервьюлар чыккандан кийин башкача ойлор пайда болуп калат экен да, мына ушундай болуп атат да. Ошон үчүн өзүңүздөр көрүп атасыңар, азыр биздин эле айылда дейли, райондо дейли, областта дейли, же негизинен эле мисалы дүйнө жүзүндө эле карай турган болсок, азыр такыр эле ушул тынчтык тынч эмес да, ушул аялдар маселесине бурулсак. Ал деген ар кандай зомбулуктардын күч алып аткандары, Кыргызстандагы эле ошол окуяларды карасак, аялдардын өлүмү жана ошондой эле баягы теңсиздиктин мына ушундай орун алышы, мына ушулардын баардыгы бизде жаңыча иштегенге, жаңыча көз карашты болгонго жана өзүбүздөгү колубузда болгон ар кандай каражаттарды, ресурстарды да, убактыбызды, билимибизди же ошондой эле кошо иштеп аткан адамдарыбызды мына ошол ресурстардын баардыгын өзүбүздүн коопсуз чөйрөгө багыттайт, коопсуз чөйрөнү түзүш үчүн багыттаган жана өзүбүздүн тынч жашообуз үчүн
керек мындай стратегиялык ресурс экенин түшүнүшүбүз керек да. Бул ушул чоң аялдардын тилектештигин мындай бириктирип келе турган, мына ошонун маңызы, мааниси ушул болуп эсептелет да. Силер деле өзүңөрдүн турмушуңардан азыр карай турган болсоңор, канчалык деңгээлде мисалы аялдарды колдойт же аялдарга тилектеш. Даже кээ бирки жерлерде мен ошол комментарийлерди окуп калдым да. Себеби бир окуяны анализдөө үчүн бир нече адамдардын ой пикирлеринин жазылганы жакшы. Бирок баардыгы окшош жазыла баштаганда анда ал жерден анализ чыгара албай каласың да. Биздин деле иштеп аткан ишканабызда дейбизби, же көчөдө жүрөбүзбү, коомдук жайда жүрөбүзбү, же дагы башка жерде талкууларга катышып кала турган болсок, ошондой окшошторду көрүп калып атабыз да. Ошол себептен биз мына ошолорду талдаш үчүн ар кандай көз караштар болгон мезгилде гана ошол бир окуяны ар жагынан көрө баштаганыбызда, мисалы туугандары тарабынан, же иштеп аткан коллективи тарабынан, же өзүнүн оозунан, же дагы башка адамдар тууралуу билгендерди билгенде, ага аналитика жасаш бир аз жеңилирээк болот да. Ошол үчүн ошол анализдер толук чыгып мындай акыйкат боло баштаган мезгилде аялдардын аялдарга мындай колдоосу жана ошону түшүнүүсү бул ошол тилектештиктин белгиси болот. Бул жерден азыр Ажар деген эжеке кол көтөрүп атат. Сиз сурайын деп атасызбы, же эмне? Же адаштыңызбы? Саламатсыздарбы? Мен азыр бир эмеде элем, семинарда элем да, ошо бүтпөй атат. Ошо аялдардын тилектештиги пассивный деп айткым келип атат да. Бизде гендер деген дагы деле аябай эле көп. Мисалы выборларда көрүп атабыз. Андан жөнөкөй эле мисалы тойлорду өткөрүп атышат. Биздин колунда бар жигиттерибиз ошо 100 миңдеген аялдар эркектер үчүн топторду берип атат, аялдар үчүн 10 миңге да бербей атат да. Ошон үчүн биз аялдарды колдобой атабыз, биз аялдар эркектер жакка кайра эле өтүп кетип атабыз. Макул, рахмат оюңуз үчүн. Болуптур. Сиз ошол азыркы мен айтып аткан эмелерге мисалыңызды айттыңыз да. Эми келгиле, ошол азыркы Ажар эже айтканга дагы аябай чындык бар. Себеби эгерде кандайдыр бир эркектердин идеялары болуп, да мырзалар эгерде бир маселени баштай турган болсо, колдоону көп таап кеткени, жана адамдардын баарын ошол жака бурулуп кеткендигин көрүп атабыз да. Ал эми аялдардын мындай тилектештигин дайыма алып жүрүш үчүн бизге окшогон эле толгон токой мамлекеттерде ушул маселе бүгүнкү күндө актуалдуу болуп келе жатат да. Эми тарыхый жагын карап көрөлү. Аялдардын ошо тилектеш болуусун түшүнүш үчүн биз биринчи ошол тарыхты карайлы да. Эмне үчүн аялдар бири бирин колдоп келишкен? Себеби аялдар өздөрүнүн шайлоо укугун коргоп келишкен. Мурунку мезгилдерди карай турган болсоңор, аялдар шайлоого укугу жок болчу, билесиңер да. Анан ал деген Новый Зеландия биринчи баштаган. Аялдар шайлоо өзү шайлаш керек, өзү тандоого ээ болуш керек деп атып, анан башка мамлекеттер мына ошол жылдардан кийин, канчалаган жүздөгөн жылдардан кийин анан биз шайлоо укуктарына ээ болгонбуз да. Жана ошондой эле аялдар эмгекке чыкканда эркектер сыяктуу эле эмгектенип этишет, азыр деле ошондой. Бирок эмгек укуктары аялдардын төрөт мезгилинде, төрөттөн кийинки мезгилинде, же төрөт мындай боюнда бар мезгилде ал укуктар бир аз бөлөкчөрөөк болуш керек. Башкачаланган, өзгөчөлөнгөн шарттар түзүлүш керек деп айтылат да. Ошол жөнүндө аялдардын мындай тилектештиги бириккен. Жана ошондой эле төрөт деген бул өзүңөр билесиңер, репродуктивдүү укуктар деп коет. Аял дагы үй бүлөнү пландаштырууга катышат. Мен баламны ортосунда 3 жылдан кийин төрөйм, же балдардын ортосунда ушундай 2 жылдан болсо мындай болот, же эгерде баласынын ортосунда жанагы оорусу же башкасы болсо баланы аборт кылып алдырып салуу деген сыяктуу укуктардын баардыгы аялдарга да берилиш керек деген үчүн аялдардын тилектештиги пайда болгон да. Мына ошол күрөштөрдүн баардыгы бул мисалы эркектерди басынтыш керек, же аялдар эркектерден бийик болуш керек деген түшүнүк эмес. Бул деген негизинен аялдарга тиешелүү болгон укуктар жана мүмкүнчүлүктөрдү теңдикке алып барыш үчүн жана ошондой эле укуктар менен ошол мүмкүнчүлүктөрдүн кайра башынан карап чыгыш үчүн бири бирин колдогон күрөштүн жыйынтыгы ошо аялдардын тилектештиги деп айтылган да. Ошол себептен ушул тарыхый жактардын баарын карасак, андан кийин деле бир нече болду да. Бул эми мурунку убакыттардагы биздин энелер жасап кеткенди карасак, Кыргызстанда деле кудум ушундай болгон да. Мына биз былтыркы жылы 2025-жылы Кыргызстанда аялдардын 100 жылдыгын өткөрдүк. Мына ошол 100 жылдыгын өткөрүп аткан мезгилде 1925-жылы Түп районунда, Ысык Көл облусунда биринчи болуп аялдар кеңеши түзүлгөн. Мына ошол аялдар кеңешине катышкан аялдар дагы ошол жерде
аялдардын эркин сүйлөшүү үчүн, эркин коркпостон мындай коопсуз жайлуу жашаш үчүн жана ошондой эле финансылык сабаттуулукту жоюш үчүн жана төрөт үйлөрүн жакшыраак оңдош үчүн жана аялдарга болгон баягы китепканаларды, аялдардын клубтарын түзүш боюнча күрөшкөн да. Мына ушул 100 жыл мурун биздин энелер, апалар мына ушундай тилектештикте болушкан да. Ал эми бүгүнкү күндөгү 100 жылдан кийинки Кыргызстандын жаңы Кыргызстан деп коелу, мисалы ошол азыркы аялдары, биз сиз менен биздин кыздарыбыз, жаш кыз келиндер, апалар эмне жөнүндө мисалы ушундай топтолуп сөз болуп атат да. Биз ошол тууралуу дагы бүгүнкү күндөн мындай документация жасасак болот да. Бүгүнкү күндө аялдардын кыймылы, ушул тилектештик кыймылы кайсы маселелерди алып чыгып атат деп. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын арасында аябай жакшы ийгиликтер бар экенин билебиз. Азыр мен дагы көрсөтөм, атайын ошол боюнча бир нече мындай окуяларды жазып алдым. Ал эми ушул тилектештиктин маңызы эмне деп атат да, бул жөн эле отуруп алып эле мына бүгүнкү күндө ушул үй бүлөлүк зордук зомбулук күчөп кетиптир анда деп эле айта берсек деле, мисалы мына аябай чоң кызматта иштегендер деле аялдарын уруп согуп кое турган болсо, алимент төлөбөй жүргөн болсо деле эч кандай мындай чечим чыкпаптыр да. Ошол себептен бул тилектештик деген бул мындай бир эле ошо аялдар топтолуп бир маселени көтөрүп чыгып ошол боюнча күрөшүп коюш эмес да. Бул тилектештиктин аягында аялдардын лидерлигин реалдуу түрдө жашоодо көрүшүбүз керек. Аялдардын үнү укуктуу болуш керек. Алардын добушу кайсыл жерде болсо да, жергиликтүү деңгээлде болобу, райондун деңгээлинде болобу, мамлекеттин деңгээлинде болобу, Орто Азия боюнча болобу, дүйнө жүзү боюнча болобу, биздин бүгүнкү күндө аялдар ар жерде ар кандай кызматта иштеген айымдарыбыз бар. Ошол эле түзүп койбостон ошол дагы адекваттуу сын пикир айтып, анан кандайдыр бир сунуштарды берип турса, ал дагы иш жүзүнөн аша тургандай сунуштар менен колдош керек. Тилектештик бул бир эле жолу сыртыбыздан карап, мисалы баягы азыр эми көбүнчө соц тармакта жашап калбадыкпы? Соц тармакта федералдуу түрдө биздин жашообузда аялдарды ар кандай формада мындай колдоо болуп эсептелет экен да. Ошол тилектештиктин формаларын карай турган болсок, бул эмоционалдык болот экен, саясий болот экен, экономикалык, муундар аралык жана этностор аралык тилектештик болот да. Негизинен эле кайсы бир мезгилдерде мисалы чыр чатактарга ээ болуп кала турган болсок, биз этностор болуп бөлүнүп калабыз. Же мисалы жаштарды булумун түшүнбөй кала турган болсо, биз жаштарды сын пикирлер менен аларды кемсинтип калабыз. Эми саясатты өзүңөр түшүнөсүңөр да. Кээ бирде аябай ачуубузга алдырып, мисалы эмоционалдык деңгээлде дагы ушундай бир тилектештерди бузуп калышыбыз мүмкүн да. Мына ушулар тилектештиктин формалары болуп эсептелет. Негизинен эле мына ушул тилектештикте 2 же 3 эле аял биригип, же 2-3 аялдын ою менен эле тилектештик өзүнүн каалаган максатына жетпейт. Ошол себептен биздин жерлерде түзүп аткан аялдардын клубу дагы бул биз үчүн аябай чоң ролду ойнойт. Себеби ошол аялдардын топтору топтолуп, өздөрүнүн максаттарын астына коюп, мына ошонун үстүндө иштеп бармай сайын бул тилектештикке жете албайбыз. Ошол себептен биздин астыбызда бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарынын астында, активдүү активист аялдардын астында, лидер аялдардын астында ушул аялдарды кандай механизмдер менен мобилизацияласак болот, кандай механизмдер менен биз аларды чакыра алабыз, кайсы механизмдерди пайдаланып биз аларды бир платформага жыйнай алабыз, мына ушул тууралуу да. Мына ушул жерде биринчиден биз түзгөн аянтчага алардан болгон ишенич болуш керек. Алар келип алып, мисалы библиотекага топтойбузбу, же үйлөрдүн ичине киребизби, же онлайнда сүйлөшөбүзбү, же кандайдыр бир оффлайн аянтчылар болсо ошол жактарга барабызбы да. Мына ошол жерге барып сүйлөшкөндөн кийин, мына бүгүн да биз сиздер менен чай сүйлөшүп атабыз. Демек ушул сыяктуу эле алардын мындай ишеним платформаларын түзсөк болот экен да. Бул биринчи бирден бир механизм экен. Демек силер өзүңүздөргө бир белги коюп отурсаңыздар, урматтуу айымдар, биз сиздер менен кайсы ошо мобилизация механизми биз үчүн туура болот да. Бардыгы боло бербейт, бул силерге сунушталып аткан механизмдер. Экинчиден, маданий жана муун аралык өзгөчөлүктөрдү эске алуу дейт да. Бул дагы жакшы механизм. Эгерде сиздердин топтолгон, мисалы бизде азыр шайыр апалар деп айтып жүрөбүз, мына ошолор шайыр апалардын топтору дагы мындай
караганда элдеги баягы каада салт үрп адатты сактап, улуттук баалуулуктарды даңазалап, ырдап, бийлеп, ошол эле мезгилде ушундай маданий чөйрөдө өздөрүн алып жүрүшөт. Алар ушул жол менен мобилизация жасай алышты да аялдарды. Ошол эле мезгилде азыр карасаңыздар дагы башка бир жакшы мобилизация механизм бар. Ушул маданий чөйрө дей турган болсок, азыр илимдеги кыздар деген келип калды. IT технология аркылуу кыздар өзүнчө мындай топторго топтолушуп, өздөрүнө бири-биринен билим алышып, ошол жаңы технологияларды мындай өздөштүрүп, өздөрүнүн мындай тилектештигин бири-бирин колдоп келе жатышат да. Жеке окуялар жана таасирдүү баяндоолор аркылуу тартуу дейт. Эгерде мына азыр жакында Кыргызстанда изилдөө жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндө. Канчалык деңгээлде сиз мисалы мындай развод, ажырашуу биздин коомдун өнүгүүсүнө кандай таасирин тийгизет депчи. Анан ошол турмуштан ажырашкандар өзүңөрдүн окуяңарды айтып берсеңиздер болот. Эмне себептен ошондой болуп калды деп мисалы ошол жака дагы ушундай кызыкчылыктар менен өзүнчө топтолгон аянтчаларды түзүү аркылуу дагы аялдарды бириктирсе болот да. Бул эми жеке окуялар, баардыгын айта бербейбиз. Бирок бул жерде аябай таасирдүү башкача окуялар болушу мүмкүн. Аялдардын арасынан суурулуп чыккан лидер айымдар өздөрүнүн окуясын айтып бериши мүмкүн. Аялдардын арасынан аябай күчтүү болгон бизнес women деп коет азыр, бизнес чөйрөсүндө аябай байып, мисалы колунда бир нече адамдарды иштеткен айымдар бар. Медицина тармагында, билим берүү тармагында деле өздөрүнүн окуялары аркылуу ошондой аянтчаларды түзсө болот. Андан кийин дагы бир механизм бул позитивдүү ой жүгүртүүнү таркатуу. Ошол аялдар өздөрүнүн ийгилигин аркылуу ошондой топторду жыйнаса болот. Эми мен муну башкача жанагындай сетевойлорго алмаштыргым келбейт, бирок бул ушундай жакшы механизм экен. Эгерде мен мисалы Бишкекке барып жүрдүм, жана күндөрү бир айга жеткен жок. Анан Бишкекте аябай мындай бизнести баштаганга жакшы мүмкүнчүлүк бар экен да. Анан келип эле карасын аялдарын үйрөттүм ошол бизнеске. Өзүм жасап көрдүм. Себеби аны жасабасаң билбейт экенсиң да, ушундай эле бизнес боло берет дей берет экенсиң да. Ошого окшогон бир жакшы ой жүгүртүүлөрдү мына азыр дагы акыркы жолу Өзбекстанга барып келгенден кийин ошол жердеги ушу аялдардын топтору такыр бөлөкчө бир мындай клубтар бар экен да. Алардын ортодо кызыкчылыктары аябай өзгөчөлөнгөн экен. Мүмкүн бизде дагы ушундай клубтар түзүлүшү мүмкүн. Анан акыркысы бул диалог жана талкуу үчүн коопсуз мейкиндиктерди түзүү, коомдук инклюзивдүү баарлашуу механизмдери. Эми биз баарыбыз билебиз да, баарыбыз эле бир мамлекетте жашайбыз. Бирок баарыбыздын өзүбүздүн жанагы социалдык абалыбыз, мисалы байлыгыбыз же дагы бир кызыкчылыктарыбыз ар түрдүүчө болушу мүмкүн. Ошол эле мезгилде биздин аялдардын топтору деле, жергиликтүү кеңештин депутаты болсок деле, биз ар кандай социалдык топторду түзөбүз. Демек ошол жерде дагы биздин арабызда өзгөчөлөнгөн инклюзивдүү бүлөлөр, адамдар, аялдар, балдар бар. Демек мына ошол аркылуу дагы окшоштуктарды издеп, ошол жерден аялдардын мындай башын бириктирсе болот да. Демек биз бул силерге сунушталып аткан гана механизмдер. Мына ушулар бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ар кандай мамлекеттерде лидер аялдардын жанагы билим деңгээлине жана анын ошол өзүнүн мындай жасай ала турган күчүнө жараша ушулар пайдаланылат экен да. Ошон үчүн келгиле биз деле ушул механизмдердин бирин жыйнасак болот. Эми бул жерде биз көбүрөөк ошол биринчи жана бешинчиси жергиликтүү кеңештин депутаттарына туура келет экен. Биз сиздер менен жолугушуп өткөргөндө дагы ушуну байкаганбыз. Ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын кызыкчылыгы эмнеде, кандай кылып силер менен жолугушуп тынбастан баарлаштырсак болот, эмнелерди өткөрсөк болот депчи. Анан мына биз Кара Суу районунда дагы эгерде биз ошол 2016 жылы биринчилерден болуп ушундай шерине түзүп депутаттарды бириктире алсак, ал мезгилде аябай аз болчук, бирок аябай бат болчук да. Бүгүн деле кайра эле ошондо канча жыл өтүп калды? 13 жылдан кийин деле кайра ошо шерине форматына келип турбуз да. Эми шерине дегенди баардык эле баягы чай ичип тиги бул эмес, мындай атап атабыз да. Ошол. Анан эми өнүккөн өлкөлөрдү бир сыйра карап көрөлү. Өнүккөн өлкөлөрдө кандай экенин, Скандинавияны карай турган болсоңор, бул жерде негизинен аялдардын ушул тилектештигиге чакырыш үчүн буларда аялдардын кооперативдери аябай өнүккөн экен да. Алар ошол бирге бат бийлиги коюшат экен. Бул кооперативдердин эң акыркы максаты бул баюу болуп эсептелет. Алар ошол өздөрүндөгү болгон ресурстарды бирге жыйнашып, анан ошол жерден пайшык катары алышат дагы. Мына ошол демилгелер менен бул жерде байышат экен. Мисалы Швециядан келген бир нече кийимдерди же дагы бир башкача
техниканын түрлөрүн карап колсоңор Квиннакрафт деп мындай жазылып калат да, анча мынча бизге азыраак келет, бирок ошол бар да, ушулар ушул аялдардын демилгесинен жаралган ушундай бренддеги продукциялар болуп эсептелет. Ал эми Германияда болсо ушул саясатта кызыккан аялдарды ошол муниципалитет деп коет айыл өкмөттөрдү. Ушул айыл өкмөт бизде айыл өкмөт деп коет эми ошол муниципалитеттин депутаттарын, саясатка катышам деген аялдардын баардыгын биригип мамлекет өзүнүн ушундай насаатчылык программасы иштейт экен да, менторлук. Алар өздөрүн ошол даярдап, мисалы мен премьер-министр болдум, демек менин жолум мындай болгон, сен ошого катнашчылыкты кетирбе. Мисалы мен депутат болдум, бирок мен ошого 3 жыл убактым кетип калды. Сен ошол убакытты батыраак туура пайдалан деп. Же мен барып атканда менде ушундай кемчиликтер кетип калды, ушуларды сен туура пайдалан деген нерсе ошол Германияда бар экен, ошол программасы. Ал эми Америка Кошмо Штатында негизинен ошол чакан бизнестердеги women supporting women деп коет, баягы аялдарды аялдар колдойт деген өзүнчө чоң кыймыл бар да. Ошолор ушундай бизнесте турушуп бирин бири колдошот да, ошол бирин бири баягы бизнес жыңжырларын бирге жасап чыгышат. Мына ошол дагы аябай Америкада өзүнүн жакшы жыйынтыгын берген да. Жана ошондой эле Me Too деп коет, мен дагы депчи. Бул массалык тилектештиктин үлгүсү, аябай чоң ушул хэштег аркылуу Америкада ушул аялдарга жардам берүү, колдоо көрсөтүү, тилектештикти өнүктүрүү боюнча аябай күчтүү иштешет. Аны сиздер деле ошол соц тармактарга кирип, жана Google аркылуу деле ушул хэштег менен Me Too деп издесеңер, мунун баардыгы чыгат да. Ал эми Францияда болсо экономикалык теңсиздикке каршы тилектештик чыккан аялдардыкы. Себеби ушул экономика чөйрөсүндө аялдар өтө аз санда болгон, алардын продукцияларынын сатылышы, сыртка баягы импорт болушу бир аз кыйынчылыкты туудурган. Себеби эми өзүңөр билесиңер, экономика чөйрөсүндө конкуренция аябай чоң мындай өнүккөн мамлекеттерде. Ошон үчүн бул жерде аялдардын синдикаттары жана уюмдары пайда болгон да. Синдикат деген бул аялдар өздөрүнө чыгарган продукцияларында өткөрө албай, өздөрүнүн колунан жаралганды же чоң фирма болсо деле алар баардыгы бирдей брендке киргизе башташкан да. Ошон үчүн бул дагы аябай чоң мындай ушундай практика болгон. Эми бул лидер аялдардын цитаталары, булар эми дүйнө жүзүнө таанымал аялдар, булар ошол коомго лидер болуп таанылып, тилектештикти мен жарата алдым, мен аялдар менен кошо ушундай эмеге бара алдым, бирге иштей алдым деген аялдар да, булар дүйнөгө таанымал, алар ушундай өзүнүн турмушунда өздөрү ушундай бир эмелерге ээ болушат экен да. Мисалы, башкаларды колдогон аялдар чоң бийиктиктерге жетишет дейт. Аябай мындай акылман, таамай айтылган сөз. Себеби башканы бир аялды сен колдобосоң, ал сени эч убакта колдобойт да. Ошон үчүн аялдар колдоо бул өтө ошо тилектештик үчүн маанилүү деп. Биз ийгиликке жете албайбыз эгерде биздин жарымыбыз кармалып турса дейт. Эми өзүңүздөр билесиңер, бул мамлекеттерде Малала Юсуфзай жасаган мамлекетте көп лидер аялдар камалган. Ошол үчүн ал мезгилде ушундай алардын жашоосу мындай коркунуч туудурган да. Ошол себептен качан гана сен мындай сүйлөөгө эркин болгон мезгилинде гана ушундай тилектештикке жете аласың деп. Мишель Обаманыкы, сиздин окуяңыз бул күч, аны бөлүшүңүз жана сиз башка аялдарды да шыктандырасыз дейт да. Ошондой жогорку деңгээлге жеткенден кийин же кетип бара жатканда ошол карьера жолунда жүргөн айымдардын баардыгы өз практикасын бөлүштүрүш керек да. Анан мен жергиликтүү кеңештин депутатымын деп кээ бирлер аябай өзүн мындай кандай десем баягындай төмөн сезгендей болуп калышат да. Андай болбош керек. Ошол жерге баардык эле айымдар жетип жаткан жок. Демек сиздер барган күндөн баштап ошол айылдын, ошол коомчулуктун, ошол айыл өкмөттө көрүнүктүү айымдын бири болуп эсептелесиз. Демек сизде дагы ошол өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, бүгүнкү күндөн эле биздин практикага киришибиз керек да. Анан ар бир аялдын жемиши бул жалпы алдыга кадам дейт да. Качан гана биз мисалы депутат аял катары бир жетишкендиктерди жашай баштаганыбызда башкалар булдун аялдарга, саясатчы аялдарга болгон ишеничи күчөй баштайт да. Эми толеранттуулук боюнча кейстер дейт. Эми толеранттуулукту баары эле түшүнөбүз. Адамдар баягы жынысына же улутуна же дагы башкача өзгөчөлүктөрүнө карабастан сабырдуу болгондо ошол чөйрөдө тынч жашоо мындай түзүлөт да. Ошондо Канададагы аялдардын ассоциациясы дейт,
шаардык жана айылдык аялдарды экологиялык укуктар үчүн бириктиришкен дейт да. Аябай булар уже эчтекеге бөлүшкөн эмес, баарыбыз бир шаарда жашайбыз, бир мамлекетте жашайбыз. Биз ушул жерден ушул абадан дем алабыз. Биз ушул жерде баягында мусорду ыргытпашыбыз керек. Биз ушулардын баардыгын бүгүнкү күндө мындай экологиялык тазага барышыбыз керек деп аялдар бириккен да. Ошон үчүн булардын группасы аябай толеранттуу болгон. Кудум ушундай эле, мисалы бүгүн Өзбекстанда дагы бирөө кечээ бизге Ташкенттен айтты да, азыр мусорду кантип жыйнайбыз, мусорду кантип чыгарабыз деген маселени койбошуңар керек деп атат да. Түшүндүңөрбү? Себеби биз мусор чыгарышат уже сөзсүз түрдө, ошон үчүн мусорду сыртка чыгарабыз деп биздин мындай акыл аң сезимибиз, чечим кабыл алышыбыз ошол жака бурулуп баратат да. Ал эми сиз андан көрөктү эч кимге мусор чыгарбайсыңар, өз мусоруңарды өзүңөр менен ушундай мындай камсыздайсыңар деген башкача саясат боло турган болсо, анда бул бөлөкчө экология түзүлмөк деген ой пикирлер бар экен да. Ал эми Туркиядагы аялдар болсо 2 жыл мурун билесиңер, ал жерде аябай чоң титирөө болду, жер титирөө болду. Мына ошондо көптөгөн адамдарды жоготуу болду. Бирок ошол жерде аялдар аябай бат топтолушту. Буга чейин алардын тажрыйбасы болгон да. Ошон үчүн алар аялдардын топтору түзүлө калышып эле өздөрүнүн платформасын пайдаланышып, ошол жерде ошол жер титирөөдөн баягы жабыр тарткан адамдарга укуктук жана психологиялык жардамды көрсөтүүнү өздөрүнүн колуна алышты да. Бул мамлекет үчүн эң чоң жардамды түздү. Эми Сингапур, өзүңөр билесиңер, Сингапурда бул IT технология аябай өнүккөн, жанагы белая сборка деп коет, өзүңөр билет болушуңуздар керек. Ошол компьютерлер, ошол смартфондор, ошол телефондордун баардыгы ушул Сингапурда дагы көп жасалат, Малайзия сыяктуу эле. Мына ошол жерде дагы аялдардын IT тармагындагы мындай бири-бирин колдоп жүрүшөт. Бул Кыргызстанда дагы азыр пайда болду, билесиңер, акыркы ушул бир 6-7 жыл болуп калды Кыргызстанда илимдеги кыздар деп IT технологиясы пайда болду да. Эми алар дагы 5 жылдан кийин өзүнүн чоң бир платформасы түзүлөт деп ишенип жүрөм мен. Бирок азыр бул Сингапурда аябай жакшы иштеп атат да. Анан эми аялдардын ошол тилектештигинин глобалдык тенденциялары кандай өнүгүп атат, кандай болуп атат деп. Санариптик тилектештик бул аябай өнүгүп атат. Аялдар үчүн IT жана лидерлик платформалар дүйнө жүзү боюнча мына ушул платформаларга аялдар киришет. Girls will Code, анан She Leads деп коет. Мына ушул жактарга баардыгы тил билгендер негизинен мындай платформаларга дүйнөлүккө баардыгы кирсе болот. Анан кам көрүү экономикасы. Аялдардын балдарга жана улгайган адамдарга кам көрүүдө өз ара жардам демилгелери. Себеби көбүнчө аялдар сөзсүз түрдө, көбүнчө эмес, биздин Кыргызстанда дайыма, мындай караганда биз балдарды сөзсүз түрдө бутуна тургузуп, өзүн өзү эптеп калганга чейин апанын, аялдын мойнунда болот, ошон үчүн биз көбүрөөк убактыбызды ошол жака кетиребиз да. Биздин баягы энергиябыз, убактыбыз, күчүбүз, дагы башка биздеги болгон ресурстар ошол жака багытталат да. Эгерде биз үйдө болсок, биздин улгуйган кайната кайненебиз, ата энебиз же дагы башка бирөө болсо сөзсүз түрдө ошол аялдар каралат да. Ошон үчүн ушул кам көрүү экономикасы дагы ушул тилектештиктин аябай чоң бир мындай бөлүгү болуп эсептелет. Интерсекционалдуулук деп коет. Бул деген адамдардын эч кандай айырмачылыгына карабастан, баягы түсүнө, майыптыгына, азыр эми дүйнө жүзүндө мына согуштар, жаңжалдар көп болгон үчүн адамдар аябай көп жылып жашап атышат да. Мен мына ошол Европага барганда көрдүм, ушундай жанагы миграционный поток ушундай күч алып калды да азырчы. Себеби бир мамлекеттен экинчи мамлекетке жылып жашап атышат, баягы тынч жашаш үчүн, өзүнүн өмүрүн сакташ үчүн же балдарынын келечеги үчүн деп, же кандай бир оорулар үчүн депчи. Ушулардын баардыгын айырмачылыгын эске албастан, ошолордун баардык тилектештик кыймылдары да, сен кайсы чөйрөдөн, кайсы мамлекеттен келип атасың, улутуң ким же жынысың ким дебестен ушундай бир багытта дагы глобалдык мындай чоң тармак жашайт. Анан сестринский капитал деп коет. Булар аялдар үчүн биргелешкен фонддор жана инвестициялар. Бул мына ушул негизинен азыр эми дүйнө жүзүндө негизинен аябай экономикалык кризис болуп атат, аны көрүп атасыңар. Мына ошол экономикалык кризистин арасында көптөгөн ушул аялдар үчүн түзүлгөн фонддор жана инвестициялар азая баштады да негизинен. Бирок ошол эле мезгилде дагы деле бар. Ал мурун болсо атайын Орто Азиянын аялдары үчүн деп бериле турган болсо, азыр ошого окшогон фонддор азайып кетти да. Себеби көп каражаттардын баардыгы ошол жаңжал болуп аткан жерлерге, жаңжалдарды кайра калыбына келтирүүдө, чек араларды кайра өзүнүн калыбына келтирүүлө, адамдарды кайра ошол реабилитация жасоо деп каражаттар көп кетип калып атат да. Ошол себептен бүгүнкү күндө каражаттардын аябай азайган мезгилине келип калдык. Бирок ошол нерсеге карабастан
мына ушул сестринский капитал бар, аялдар менен биргелешип чоң бизнесмен аялдар, мен ушул Америкадан көрдүм, Лондондон көрдүм, Германиядан, Берлинден көрдүм, ушундай чоң фонддорго өздөрүнүн бизнесинен көп каражат салышат экен. Бирок аялдарды колдош керек, аялдарга тилектеш болуш керек деген максатта экен да. Ошон үчүн бул ошол глобалдык деңгээлдеги маалымат. Эми келгиле кошуна мамлекеттерди карайлы. Эми бул дүйнө жүзүндөгү кошуна мамлекеттер Казакстанды карасак, мамлекеттик кызматта аялдардын тилектештиги түзүлгөн экен. Буларда бул Казакстандын ишкер аялдар ассоциациясы жана ата мекен палатасынын алдындагы ишкер аялдар кеңеши аркылуу биз ошол эмени көрдүк. Ошол аялдар биригишет экен. Мына ошол платформаларда алар отурушуп, ошол бизнес чөйрөсүндө жумушсуз аялдарды жумушка кирүү, негизинен налогообложение боюнча, ушул экономикага өсүш боюнча аялдардын ролун дайыма талкуулай турган өздөрүнүн платформасы бар экен. Андан кийин акиматтар деп коет экен. Булар биз райондук мамлекеттик администрация дейбиз го. Буларды ошо жергиликтүү бийлик органдарынын астыларында атайын гендердик кеңештер бар экен да. Бизде дагы мурун бар болчу, азыр ошол жакшы иштебей баратат. Ошол гендердик кеңештерди түзүп, ошо жергиликтүү деңгээлдеги аялдардын мындай колдоосун жана ошолорду баягы бирге жыйнап, түшүнүктөрдү бирге таркатып турушат экен да. Тилектештик деген түшүнүктү жеткирүү бул жеңил эмес да негизинен. Жана ошондой эле парламенттеги жана мамлекеттеги кызматтагы аялдардын тармагында менторлук программалары жашайт. Ошол менторлук программалар атайын мамлекеттик өздөрүнүн республикалык бюджетинен каржыланат мына ошол Казакстанда. Ошол жерде мамлекеттик жана парламенттеги айымдар өздөрүнүн тажрыйбаларын алмашып, ушул аянтчада талкуу жүргүзүп, бири-бирине баягы жардам көрсөтүшөт да. Эми Өзбекстанда министрлер кабинетинин алдында гендердик теңчилик боюнча комиссия иш алып барат. Анын курамында мамлекеттик ошо кызматта иштеген аялдар отурушат жана алардын бири-бирине болгон колдоосу аябай так көрсөтүлгөн экен. Андан кийин махаллалар деп коет экен. Бул биздин айылдык деп коебуз, баягы женсовет деп атабыз го, советский. Мына ошол сыяктуу экен да. Булар махалладагы аялдар кеңештери экен. Алардын дагы өздөрүнүн чоң ассоциациясы бар экен. Мына ошол жерлерде ушул платформаны талдап турушат экен. Анан мамлекеттик кызматтагы аялдар формалдуу эмес аянтчасы түзүлүптүр. Аларда 3 жыл болуптур ошол түзүлгөнүнө. Ал жерде ошол акимдер, зам аким болгон айымдар, ошо министрликте иштегендер, депутаттар өздөрүнүн тажрыйбасы менен алмашып, баягы карьераларын өстүргөнгө бири-бирин колдоо көрсөткөн тилектештик платформасы жашайт экен да. Анан дагы бир эң жакшы эме бар экен. 3 жыл болду ушул Өзбекстанда. Бизде азырынча ушул жок. Биз ошол кирсе жакшы болмок эле деп жүрөбүз да. Эгерде кыздар жана келиндер да, аялдар да негизинен ошол эгерде илимде бар боло турган болсо, илимий жактан өзүнүн карьерасын жасай турган болсо, ошол университетти бүткөндөн кийин уже магистратурага, аспирантурага тапшырган болсо, мына ошолордун чыгымдарынын бардыгын республикалык бюджеттен мамлекет каржылайт экен. Демек, эгерде биз азыр ошол илимге барсак, мындай төлөй албайбыз, контрактысын тигиби деп калышат го, али Өзбекстанда ошол аялдарга жана кыздарга болгон ушул мамиле чечилиптир да. Аябай жакшы платформа экен, мага ушул аябай жакты. Себеби баарыбыз эле билебиз да, билим аркылуу биз көп нерсеге жетишсек болот. Эми Кыргызстанды карайлы. Кыргызстанда бул эми бүгүнкү күндө азырынча бул эми биздин тарыхта 5-6 созуктун депутат айымдары аял депутаттар форумуна биригишкен жогорку кеңеште. Анан алар ошол ал мезгилде бизде партиялык система болгондугуна байланыштуу ар жылда партиянын бирден өкүлдөрү ушул форумду жетектеп барышкан. Ушул аялдар форумунун бул ошол 10 жылдык өмүрү бар экен да. Негизинен ошол 5-6 созукта аябай жакшы жумуш алып барышты. Бирок бул депутат айымдар үчүн ошол бириктирип, аялдардын укуктарын, кызыкчылыктарын кантип коргош керек деш үчүн жана аларды мисалы биз региондорго чакырганда жеңил болчу ушул аял депутаттардын форуму мененчи биз жетекчиси менен кызматташат элек да. Бул дагы биздин тарыхыбыз. Жана ошондой эле мамлекеттик кызматтагы аялдар үчүн улуттук платформа иштелип чыккан. Ментордук программалар, диалогдор жана окутуулар өткөрүлүп турат. Андан сырткары азыркы мен мындан кийин сиздерге айтып бере турган президенттин ошо Кыргызстандагы аялдардын саясий лидердигин колдоо программасынын алкагында биз ушул АМУТса 100 аялды резервден окутуп, алардын онлайн платформасын иштеп онлайн платформасына бүгүндө жолугушуп иштеп жүрүшөт да. Ошол аябай чоң программасын бир эле ушул академия местного самоуправления жетектеп жасап бердик да, 1 жылдын ичинде эле. Ал эми
айыл өкмөттөргө түшө турган болсок, эми райондо азырынча бизде ушундай пробел болуп калып атат да. Ал жердеги мамлекеттик кызматтардын ортосунда аялдардын лидерлигин же аялдардын платформасын түзгөндү биз пока көрө элекпиз да. Ал эми биз азыр ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында ушул аял депутаттардын ушул коалициясы деп койдум эми мен. Аял депутаттардын биримдигин бириктирген ушул аялдар клубтары, эми биз былтыр ошол идеяны алып чыкканбыз. Ага чейин ошол айылдык кеңештин депутаттарынын өздөрүнүн ар кандай аянтчалары бар болчу. Ошол билим алып, окуп, бири биринен тажрыйба алмашкан. Ушул дагы биздин практикада бар. Ну, муну калтырбастан жылдырабыз деп мындай алдыга жылдырып атабыз да. Мен эми кичи топторго иштедик эле, анан бир эки силердин оюңуздарды угайынчы, мынандай суроолорду силерге бергим келди. Анан сиздер ушул суроолор боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды, бир экөөңүздөрдүн оюңуздарды угалычы. Аялдардын тилектештигин түзүүдө сиздин ордуңуз кандай? Сизден кандай жардам көрсөтүлөт? Ошол эгерде макул десеңиз, аялдардын өнүгүү аянтчасы аялдардын тилектештигин көчөтүүдө кандай шарттарды түзөт, кандай ыкмалар менен иштейт? Сиздер аялдардын тилектештигин мындан ары өркүндөтүү үчүн кандай иш-чараларды өткөрө аласыздар? Ар бир аял, ар бир лидер аялдын жеке тизмеси жана убактысы керек да негизиненчи. Себеби мен дагы кошулам десек, ал жакшы деле жылбай калат экен да. Ошол себептен өзүңүздөр кайсы суроо сиз үчүн мындай жагымдуу болуп аткан болсо, оюңуздарды айта берсеңиздер болот. Могу слайдты жаап кое берейинби же слайдты карап туруп айтасыңарбы? Анда мен экранды жылдырышым керек болуп атат да. Мени угуп атасыздарбы, урматтайымдар? Атабыз эжеке. Саламатсызбы? Ооба, угулуп атат сонун. Угулуп атат. Анда экранды көрдүңүздөр да, мен жаап тура берейин, себеби силер экраныңарды ачып сүйлөшөлү да. Макул. Аялдардын тилектештигин түзүш боюнча кандай ордуңуз бар, сиздин ордуңуз кандай, кандай шарттар, ыкмаларды пайдаланасыңар, анан иш-чараларды өткөрө аласыңарбы ушул боюнча. Негизинен азыр эми мен айткан презентация боюнча оюңарды айта бересиздер, Кол көтөрүп же бияктан белги берип койсоңуздар. Мен белги бере албайт экем, жаңы эле кошулдум. Айта бериңиз. Мен аялдар кеңешинин чын совети болуп иштейм азыркы убакта. Мен аялдар менен группаларыбыз бар. Биримдикте иштерди алып барып атабыз. Былтыркы жылдын эсебинен биринчи орунду ээледик. Быйылкы жылы дагы иш-чараларды алдына коюп мындай план кылып алганбыз. Кудай кааласа, бул аялдар менен ынтымакта ар кимиси ар кыл болот да. Ошону характерине, мүнөзүнө карап туруп, мамиле кылып, гүлдөрдү эгип, иш-чараларды аялдардын колунан эмне келет, балдарды тарбиялап дегендей ошондой иштерди алып барабыз да. Анан жакыр күнөөлөргө жардамдашып, кичине колубуздан келишинче подаркаларды берип, аял кишинин колунан кандай гана иштер келбейт, ошолордун баардыгын айтып деп, беседа өткүзүп келе атабыз да. Эжеке, сиздин аты жөнүңүз жазылбай калыптыр да, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Орпо деп эле. Мен Толомурзаева Жанелай болуп калган да, атым Шамшидиновна, Нокен районуна караштуу депутаты болуп иштейм, жана төрайым болуп иштейм да. Жүргөндү достукка карайм. Ошондо азыр сиз өзүңүз жумушуңузду айттыңыз да, уктум. Сиз эми аялдардын тилектештиги боюнча, ошол аялдардын тилектештигин мындан ары алдыга жылдырыш боюнча өзүңүздүн ошондой оюңузду айтсаңыз жакшы болот да. Азыр жасаган жумуштарды айтпай туралы, макулбу айымдар? Азыр биз эмне кылабыз мындан кийин? Себеби ушул жыл бою биз баарыбыз бири бирибизди колдогон, бири бирибизди түшүнгөн, анан бири бирибизди айтып аткан болсок дагы, эгерде мындай сын пикирибиз болсо дагы ал дагы мындай адекваттуу болуш керек да. Ошого мындай баралы деп атабыз. Ошон үчүн ошол багытта айтасызбы эжеке оюңузду? Тилектештер эми кандай айтсам экен сизге? Жок, ойлонуп туруңуз. Анан даяр болгондо айтып бересиз. Мен бул жактан кол көтөргөндөргө берип турам, Макул. Берейин десем Redmi 10C деген экен. Каттоо баракчасына каттана албай калдык да, эжеке, менин дагы атым чыкпай атса керек. Саламатсызбы? Мен Нуржамалмын. Нуржамал тааныдым, айтып бериңиз. Мен бирок Pro'н менен чыктым эле. Redmi деген ким экен? Мен сүйлөй берейинби? Болду, Нуржамалды оңдоп койду бияктан Айгерим. Айтып бериңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тренингдин катышуучулары. Мен Сузак районуна караштуу Көк Арт мурдагы Курманбек, азыркы Көк Арт айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутатымын. Өзүм кесибим медикмин, медайым болуп иштеймин. Айылда жоон күнгө фапта иштеймин. Эми мына биздин аялдардын тилектештигин боюнча баягы сиздин ордуңуз кандай жардам бере аласыз деген суроого мен мындай төмөндө. Кантип уюштурасыз же ошол потому что баягы башында ошону айтпадыкпы? Бул аялдарды уюштуруу сөзсүз түрдө биздин колубузда бир механизм болуш керек да, Нуржамал же бир тажрыйбабыз болуш керек болуп атат да. Ошол тууралуу айтсаңызчы, кандай кылабыз эми? Мына мисалы үчүн азыркы убакта биздин Кыргызстанда бүткүл дүйнөдө эле эң глобалдуу маселе болуп атат го, үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган аялдарга, кыз келиндерге жардам берүү. Ушул буюнча биз иш алып барабыз. Аялдарды колдоо борборуна оператор болуп иштейм мен. Буга чейин баягы биздин турмушубузда боло берет экен. Баягы күйөөсү менен урушуп кетиптир, күйөөсү уруп коюптур деген эле сөздөрдү угуп эле анан баягы алардын баягы ички дүйнөсүн эч ким кызыкчу эмес экен да. Азыр карап туруп угуп келсең, ушунчалык өкүнүчтүү, аянычтуу шарттарда жашаган аялдарыбыз бар экен да. Биз ушулорду колдойбуз. Телефон номерлерибиз менен бардык ушу биздин айыл өкмөттө, Сузак районунда анча мынча жерлерде, эми бардык жеринде деп айта албайм эми. Ушу биздин байланыш номерлерибиз бар, байланышып аялдарды колдоо борборлоруна жөнөтөбүз. Баягындай КПНСтер иштешет биздин Сузак районунда. Мына азыркы убакта деле жардамга кайрылган келиндер бар. Аларды баягындай колдоо борборлору баягы аялдарды тиякта колдоп, ордер алып бергенден кийин убактылуу баягы баш калкалоочу жайларга жайгаштырганга жардам беребиз. Мен баягы мен өзүмдүн ордумду айтып кетсем, ушул форум женщинде окуп мен, сиз айтмакчы баягы Амутсада окуп, көп эле тренингтерге катышып окуп, билим алып келдик. Мына үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча көп тренингтерди өтүп, ушу аялдарыбызга азыркы убакта жардам берип келе атабыз да. Мен ушул аялдарды үндөйт элем да. Ушу айылдагы өзүңөрдүн ар бири өзүбүздүн депутаттар бирге, маселен биздин Көк Арт айыл өкмөтүбүздө канча депутат аял болсо, жергиликтүү кеңештин төрайымдары менен, жергиликтүү айылдагы төрайымдар менен, активист аялдар менен, мектептерде иштеген соц педагогдор менен биргелешип баарыбыз бир чогуу тренингтерди өткөзүп, чогулуп, жыйындарды өткөзүп, аялдар менен топтолуп, бардыгына ушу аялдарды колдосок, зордук зомбулукка кабылган аялдарды колдоп, ушуларга жардам көрсөтсөк, анан бул аялдар силер жалгыз эмессиңер, силерди колдой турган ушундай борборлор бар, силерди мамлекет мындай колдоп турат, эч качан коркпогула деген ушундай эмелер менен аялдарга мындай поддержка берип, кичине чогуу иш алып барсак деп ойлойм да. Биздин айыл өкмөттөгү биздин аябай жакшы активист аялдарыбыз бар. Алар ушу өзүнүн айылындагы ушундай келиндерге жардам беришет. Баягындай жакында эле бир депутат айымыбыз аябай бир 13-14 жаштагы бир кыздын Айтпайбыз да, Нуржамал эжеке, ал болбойт билесиз да. Конфиденциальность деген бар. Анан ошол окуудан өттүк, анан муну кылдык дегенди айтпаңыздарчы, сурамынчы, Нуржамал эжеке, пожалуйста. Азыркы окуу бир аз бөлөкчөрөөк болуп атат, биз сиздерден отчет алып аткан жокпуз, эмнени жасадыңар, эмнени билесиңер деп аткан жокпуз. Конкреттүү суроо, аялдардын тилектештигин кантип күчөтөсүңөр, кандай механизм бар, жок болсо мен айткандан кайсыны өзүңөргө алабыз, кайсы районго кандай жумуш жасайбыз, хорошо? Азыр антип айтсак башка жака өтүп кетип атабыз, түшүндүңүз да. Андан өтүп сиз кыскача айтсаңыз, Нуржамал эже, сизде практика бар экен бүгүнкү күндө. Мен ошол аялдар менен биргеликте зордук зомбулук багытында иш алып бара турган, зордук зомбулукка каршы аялдардын тилектештигин түзө алам десеңиз бүттү, чынбы? Болду. Ошол багытта. Аны кандай кылып, кандай биз дагы толтура окутабыз. Азыр баардык жакты кошуп койдуңуз, анан биз дагы мындай болуп калдык да. Макул. Давайте. Дагы кимде бар?
Дагы бирди сунушуу кал, анан экинчи темага өтөлү анда. Мен айтып коеюнбу? Айтыңыз. Саламатсыңарбы, урматтуу айымдар. Бул жерден аялдардын тилектештигин биз канча жылдан бери эле ошонун үстүндө иштеп дагы, айтып дагы келатабыз, бирок бир жакшы результатка качан чыгабыз, бирок акыры чыгабыз деген үмүттөмүн. Биз ушул институттарды эле уланта беришибиз керек. Баары бирдей болбосо бирдей көз ачылат. Улам жаш кийинки муундарды, жаш кыз келиндерди окутуп эле, окутпаса дагы ушундай форматта иш жүргүзө беришибиз керек. Андан башка айла жок дейм да. Хорошо, ошондо кандай мындай онлайн форматты сунуштап атасызбы, же биз башка айымдарды кошобузбу? Депутат айымдардын өзүбүздүн колубуздан келбей атат, мисалы. Мен да Депутат айтып койсом болот. айымдардын алып барып жаткан жумуштары көп эле жерлердечи, эми баарын бирдей айтып кете албайм, жакшы иш алып барып атышат деп. Ошол эле учурда депутаттардын арасынан дагы эле гендердик теңчилик дегенди билбей келишет да. Гендер деген эмне экенин аял менен эркек эле деп ошентип эле келишет да. Демек биз жеткиликтүү аларга мындай айтып жеткирип же билим бере албай келебиз деген жыйынтыкка өзүм эле чыгам да. Ошо акыркы жылдары ошентип калдым. Анан биз Сиздики мындай кылсак болот экен да, Насыпкүл эжеке. Демек, ошол аялдарды тилектештикке, гендердик теңчиликке мындай жеткирүү аркылуу тартат экенбиз, бир ушундай багыт кылып туралы анда. ооба, бир механизм ошолго деп атам да. Хорошо. Демек ушул түшүнүк аркылуу тилектештик. Да, айта бериңиз эжеке. Ким кол көтөрдү? Угулуп атабы? Саламатсыңарбы? Угулуп атат эжеке. Мен жана Редми деген Шамалса шаардык кеңеши Чаргынова Сабира, шаардык кеңештин депутаты. Мен айтайын деген өзү мен могул диалог жана талкуу үчүн коопсуздук мейкинин түзүү деген платформаны колдойт элем да. Буга себеп мисалы азыр жана сиз айтып кеттиңиз, аялды аял түшүнбөйт, солидарность деген жок болуп атат бизде. Могу соц тармактарда көрүп атабыз, тааныбаса деле жаман комментарийлер жазышат. Анан дагы мен байкаганым, бул шаардык кеңештерге тиешелүү, айылдык кеңештерде мындай жок. Себеби айылдык кеңештерде партийный система жок да. Шаардык кеңештерде жанагы гендердик саясатты сактап, немени теңдикти сактап, эки эркек бир аял болот дагы, кийин депутат болгондон кийин жана аялдардын баардыгын тизмеден чыгарып салат экен. Ушундай бар экен да практикадачы. Мен көп жерди көрдүм, уктум. Себеби алар өзүнүн тааныштарын киргизип коет, же карындашы, же аялы, же бирөөсү. Анан в результате ар бир үчүнчү аял депутат эмес, көбүнчө эле эркектер болуп калат да. Ушуну да көңүлгө алып койсоңуз эжеке. Билбейм, мурун буну уктуңузбу, укпадыңызбы, бирок мындайлар бар да. Угуп эле жүрөм. Ушул жагын да эске алып койсок болот. Анан жана сиздин айткандарыңыз мага жагып атат. Могу гендердик кеңеш болсо бизге жакшы болот эле да. Ушуну жогорку кеңештин депутаттарына сунуш берип, гендердик кеңешти биз кайра восстановление кылбасак болбойт да. Себеби мен өзүм байкап калдым да көп нерсеничи. Бизде азыр эми дагы биздин муундагылар бар үчүн гендердик саясат сакталып атат. Чогулуштарга барсак дагы деле ошо мындай средний возраст же андан чоңураак возрасттар барат, жаш кыз келиндер барбайт. Себеби күйөөлөр үйдө отур дейт экен, көчөгө чыкпа дейт экен, ушундайлар көп экен да. Ошон үчүн гендердик кеңеш бул керек дейм да. Сөзсүз керек болот. Жана илимий платформаны колдоо боюнча дагы ошо республикалык бюджет тарабынан каржылоону дагы ошо жогорку кеңештин депутаттарына сунуш кылып, ушуну дагы бизде караса жакшы болот эле. Мен ошо жана диалог жана талкуу үчүн ушу коопсуздук мейкин түзүү платформасын колдойт элем. Себеби мындай оюн айта турган кыз келиндер бизде аз болуп атат. Алар бир нерсени айтат, бирок коркот да, мени күйөөм угуп койсо урушат анан деп ушундай болуп атат да. Мен өзү мектепте мугалим болуп иштейм, окуучуларга дагы айтам да, өзүңөрдүн оюңарды айтканды үйрөнгүлө деп. Ушул сиздин окууңуз аябай жакшы. Бул окууну көбөйтүш керек. Аялдардын көбөйтүп, көп ушу аял ушу гендердик саясат деп таркатыш керек да. Кыскача ушул меники. Рахмат. Рахмат.
жакшы сунуштарыңыз бар экен. Анда ошол багытты да киргизет экенбиз. Рахмат чоң. Анда кийинки дагы бирөө кол көтөрүп атты эле. iPhone деген. Бүгүн аттарыңарды жазбай кирипсиңер, баарыңар менен аябай. iPhone деген жок болсо анда Зарема. Мен эже Анда iPhone. айтып Мен iPhone. Доронбек Садырбаев, Токтосунова Гүлмира. Мен ушул аялдардын клубун түзүү боюнча пландаштырылып аткан иштерди айтайын 26-га. Биз эки форматта пландап атабыз. Доронбек Садырбаев айыл аймагындагы аялдардын клубун топтоо боюнча онлайн офлайн боюнча. Онлайн офлайн боюнча эки түрүндө. Себеби айылдагы ички аялдар менен бирге толук байланышты алып кетиш үчүн офлайндагы алардагы убактысы бири-бирибизге туура келбегени үчүн аларга онлайн жолугуу офлайнга убактыбыз туура келген аялдар келип жолугуп мындай финансы боюнча өзүн өзү өнүктүрүү боюнча сабактарды уюштуруп атабыз да. Мен октябрь айында ошо сиз айтып аткан Америкага кичи бизнести өнүктүрүү боюнча барып келдим окууга. Ал жерде сиз айткандай аялдардын биринчи стресси зордук зомбулук эмес, экинчи стрессте ушу финансылык жагы турат экен да. Экөө кошмо-кош кетет экен. Себеби аялынын биринчи жагынан коркуп, күйөөсүнөн коркуп турса, экинчи тарабынан поддержка боло турган финансы тарабынан дагы мындай кемчилдик болгон үчүн ал зордук зомбулукка көбүнчө багынып калат экен да. Өзүнүн оюн толук айта албай, ошол себептерди элге айылдагы азыр айылдагы аялдарга толук жеткизип бериш үчүн биз онлайн офлайн кыскача курстарды өз убагында бошоп окуп ала турган кылып, мындай өзүбүздүн группаларга ушу жөнөткөнү даярданып атабыз да азырчы. Бизге ушундай пландар. Ошондо Гүлмира, эмен айтып койчу, кайсыл эмеге ошо бизнести ачууга тилектештикке чакырып атасыңарбы ошондо? Зордук зомбулуктан бир жагынан корунуп, кичи бизнести кошо алып кетүү боюнча, өзүн өзү өнүктүрүү боюнча. Ошол тилектештик платформа ошондой болот, Ооба. Макул, рахмат. Азыр Зарима менен анан Аскүле угуп, анан кийинки темага өтөлү эле. Калганын. Бул аялдарды үчүн бул аянтчаларды түзсөк, мындай көбөйтсөк да ошо тилектештик мындай күчөйтпөлө дегендей да, форумдар, мисалы аймактын деңгээлинде жолугушуулар болсо, өзүнүн ошол аял өзүнүн үнүн айтып, мисалычы, көп айымдар мисалы тартынышат да. Анан биз мисалы бирөөнү мактагандан мындай мактанай албайбыз да. Чындыгында биз бирөөнү үчүн сүйүнүп ошол ушундай айым болуп атат буюрса депчи жакшы болмок да. Анан активисттердин, ишкер айымдардын ошо клубтарын түзүү да. Балким ишкерликте ушундай активисттер, мисалычы депутат болбосо деле активист айымдар бар да, ошолордун клубтарын түзүп бир жаңыча форматта кылсак да тилектештикти күчөтөт белек дегендей. Анан экинчиси болсо бул Устат Шакирт, мен ар дайым айтып жүрөм, ментор менти деп коет го, бул ушу тажрыйбалуу сиздей болгон абасканы же бир жаңы бир 10 депутат, жергиликтүү кеңештин депутатын таптап өзүндөй кылып ошондой кылсак-дачы, мисалы жашоодо бир гана билим менен бөлүшүш керек экен да. Анан мисалы мен ушуну айтам да, анткени мисалы жогорку кеңештин депутаттарынан балким ошону Устат Шакиртти кошуп, баягы тажрыйбалуулар кийинки жаңылар таптаса дегендейчи. Мисалы эмнеге акындар эле таптайт да? Акындар жанагындай сахнага чыгарып коет атпайбы, Элмирбек Иманалиевдер 15 акынды таптап туруп чыгарып да, эмнеге биз ушу айымдар бирибизди таптай албайбыз дегендейчи. Ошо атаандаштык эмес, бул колдоо маданиятын калыптанат эле да, дагы ушундай депчи. Анан бирибизди сындоону эмес, колдоону үйрөнсөк да, мисалычы көбүнчө социалдык тармактарда коомдо аялдардын жамандабастан жетишкендиктерин бөлүшүп, мисалы эркектер ошондой эле нерсени кылса, аларды мындай жакшы айтабыз, айымдарга аябай өтө сразу эле мындай катуу эмелер
баскын пикирлер кетет да. Ошон үчүн баягы колдоп туруусу, жетишкен аял деп башкаларга да жол ачат да, туурабы? Ал аял өзү эле өнүгүп кетпейт, баягы жанындагы коомду, кошунасын балкимчи ушундай таасир эте алат да. Анан долбоорлор, ушундай Амутсаныкындай долбоорлор биргеликтүү ошо мындай бизге ошо билим берип, биздерди ошо өстүрүп атасыздар да, туурабы? Мотивация берип, ушундай тренингдер, программалар, демилгелер, бир эме мисалы мен эле эмес, мен эле мен дебей, биз деп сүйлөсөк, ошо баягы айымдар деп бири-бирибизди колдой турсак да, ошо анан ошо эме эмгегин көрүп, ошо ар бирин ачык айтып, сыйлап туруу да, ошол ал эме бизге негизи айымдарды мындай бизде негизи эле айымдарды мындай кичине сыйлашпайт да. Мисалы эмнеге турса да ошо айымдар үйдө отурса деле ушундай сыйлап, мисалычы аларды иштетпей, биз мисалы ошондой сыяктуу мындай бааласа деген дейт да, мисалы менин эмемчи. Туурабы? Көбүрөөк балким баягы мен эле мен дебей, ошо мисалы бизди эркек мырзалар да колдосо ошондо да жакшы болот беле дегендей да. Анан бирок алар деген булар эми кичине бар да, чуть-чутчу. Но ошентсе да буюрса жакшы, ушул Амутсанын окуулары менен баягы өзгөрүп атабыз да. Чоң рахмат. Насып кележе. Абас канчын бир жеринде дагы бир механизм сунуштайт элем. Бизде баягы эле форум женщин депутатов жогорку кеңеш менен иш алып баруу, анан мурдакы Диянын аялдар өзгөртүүнү алып келет деген форматта проекти өткөндө, ошол кадимкидей жардам берген да. Ошону кайра колго алып, кайра жандандырыш керек. Дагы бир сунушум. Анан тиечилерди өткөрүп туруп жеринде, мисалы үчүн ар бир райондо тиги немелер, уюмдар жетишпейт да. Жеринде ошол депутаттуу кимисиби ошондой тиечиде даярдап туруп аларды чыгарыш керек. Анан алардан сураш керек да. Рахмат. Хорошо, рахмат. Анда тилектештик боюнча аябай жакшы ойлоруңуздарды уктук, баарыңыздардыкын. Негизинен ошол зордук зомбулук боюнча, анан жанагы кошумча жаңы билимдер керек экен. Ошол эле мезгилде жана бизнес чөйрөсүн да карашыбыз керек экен. Анан окутууларды ошо онлайн, офлайн форматты күчөтүшүбүз керек экен. Көбүрөөк форумдар, конференциялар баары бир керек экен бизге, ошо тилектештик боюнча. Ошол жерде аялдар бири-бирин колдоосуп, бири-бирин таанышып, бири-бири менен тажрыйба алмашкандан кийин бири-бирине болгон көз карашы өзгөрөт экен. Анан жанагы эжеке Шамалды Сайдык айтты, аны өзүнчө жазып койдум, Сабир эжекеники. Пикирлериңиздер үчүн аябай чоң рахмат. Мына азыр биринчи ошол тилектештик боюнча кичине түшүнүктөрүбүздү алдык. Бирок мен аябай суранат элем, ушул жерде отурган ушул азыр 66 катышуучу катышып атат экенбиз. Ушул 66 аял ар бирибиз өзүбүзгө 10дон тилектештикти түзө турган аялдардын түбүнүн түзсөк, уже биз 660 болуп калат экенбиз да. Эгерде ушул эле жерде отурган айымдар. Ошон үчүн биз азыр ошол өзүбүздүн жанагы жынжырыбызды токтотпошубуз керек да. Силерден аябай сураныч, мына ушул аябай жакшы идеяларыңызды айттыңыздар. Тегерегиңиздегилери депутация корпустагы эле 10-15 аял менен иштей бериңиздер. 5-6 активист аялды кошуңуздар, 4-5 дагы женсоветти кошуңуздар. Башка мамлекеттик кызматта иштеген, ошол билим берүү саламаттык сактоо чөйрөсүндөгүлөр бар болуп калышы мүмкүн. Муну бат эле жайылтсак болот да. Биз сиздер менен бир кеңири программабызды түзүп алышыбыз керек экен. Анан ошондо биз ушул тилектештикти мындай таркатыш үчүн, себеби мындай жылдан жылга ошол тилектештикти, аялдардын тилектештигин колдогон аялдардын саны көбөйүш керек. Ал эми Зарема кийинки баскычта айтат, эркектер да колдосо жакшы болмок деп. Ооба, колдосо жакшы болот. Эми азыр форум женщин депутатов парламенти. Ал бүгүнкү күндө кандай деңгээлде иштеп кетет мен азырынча билбейм. 7-ci соцсузда пока ал тууралуу жакшы талкуу боло элек. Бирок бизде гендерный совет бар да, жогорку кеңештин астында. Анан алардын иши бир аз ушундай болуп атат. Алар менен жакында бизден бир жолугушуу болот. Сиздердин айткан сунуштарыңыздарды айтабыз да, анан ошого жараша дагы жылабыз. Рахмат. Анда мен кийинки эмени жанагы биздин гос программаны, презентацияны баштайын. Эми ушул мамлекеттик программаны карап, ушул программанын ичинен мындай өзүңөрдү карап отуруңуздар, силер каеринде экенсиңер, барбы экенбиз, жокпу экенбиз деп. Бул дагы биз үчүн аябай маанилүү. Эми бул президенттин демилгеси менен түзүлгөн чоң программа болуп эсептелет. Өзүңүздөр билесиздер, 2024-жылы
Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен ушул 30 жылга чейинки аялдар лидерлигин колдоо мамлекеттик программасы кабыл алынды. Эми ошону менен мен сиздерди тааныштырайын. Эмне себептен ушул программаны бүгүн сиздер үчүн маанилүү деп киргиздик? Биринчиден, ошол жергиликтүү кеңешке барган депутат айымдар мындай карьера жасаганга шарты түзүлүп, көбүрөөк билимдерди алып, элдин атынан сүйлөп, тажрыйбага ээ болуп, адамдарды бириктире баштап, жана ошол эле мезгилде өзүнүн лидерлик сапаттары жогорулап калган айымдар да. Демек биз сиздерден ушул кийинки карьераны жасаганга мындай жардам бере турган эң сонун мамлекеттик программа. Жана мамлекеттердин ар кандай кошуна мамлекеттердин практикасын карап атканда дагы мен айттым, биздин Кыргызстанда ушундай чоң программа кабыл алынган деп. Биз ушул программа менен азыр мындай сыртка чыкканда бизде ушундай программа бар деп аябай сыймыктанып жүрөбүз да. Эми бул программанын биринчи эмне себептен кабыл алынып калды? Ар жылы дүйнө жүзү боюнча атайын ушул аял мындай гендердик картанын индекси жасалат да. 23-жылы, себеби бул программа 24-жылы кабыл алынды да. Анан ошон үчүн бул жерде баардык данныйлар 24-жылга чейинки данныйлар. Макулбу? Ошон үчүн кээ бирки маалыматтар кичине эскерек болуп калышы мүмкүн. Себеби бул программа кабыл алынып атканда ушул данныйлар алып чыккан. Ошол 23-жылы ошол гендердик ошол индексти карап аткан мезгилде 146 мамлекет катышып, ошол катышат. Ошол 126 мамлекеттин арасынан 84-орунга Кыргызстан ээ болду да. Эгерде 22-жылы 86, 21-жылы 93-орунга калды жакшы көрсөткүчтөргө. Бул жакшы көрсөткүч аялдардын абалын оңдоп койду же аялдардын баардыгы лидер болуп кетти дегенден алыспыз. Бирок бул каяктан ушул көрсөткүчтөр чыгып атат? Биринчиден, экинчиден мыйзамдарга аялдар үчүн шарттардын түзүлүшү мыйзам аркылуу да. Эми анын арасында социалдык дагы болуп атат, саясий дагы болуп атат. Аялдардын 30% жергиликтүү кеңешке эле эмес, мына кечеги шайлоодо сөзсүз түрдө 3-сү аял дегендин киргизилиши, андан сырткары мисалы баласын 18 жашка чейин караса, жанагы акы төлөп берүүсү да, ошол эмгек тууралуу кабыл алынысы. Мына ошого окшогон мыйзамдар мындай кээ бирки адамдарга көрүнбөй калышы мүмкүн, бирок биз кайсы бир деңгээлде мына ошол анализделип талдоо жүргүзүлүп аткан мезгилде алдыга жылып баратабыз да. Анан эми Кыргызстан башка мамлекеттер сыяктуу эле бизде тынымы жок бир нече эл аралык документтердин алкагында иш алып барабыз. Ошол гендердик теңдикке жетиш боюнча. Көбүнчө биз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары мына ушул жерде аялдарга карата басмырлоонун баардык формаларын жоюу боюнча 1000 жылдыкты өнүктүрүү декларациясынын алкагында жана ошондой эле Пекин платформасына кол койгон мамлекет катары биз системалык түрдө мына ушундай алардын аткарылышы боюнча жыйынтыктап отчет берип турабыз да. Бул биздин эл аралык милдеттенмелер болуп эсептелет. Мамлекет биздин Кыргызстан мисалы кээ бирде мындай кечигет, кээ бирде өз убагында берип калат ушул отчетторду, бирок баары бир берет. Себеби биз ал биздин астыбыздагы чоң милдеттенме да. Эми бул жерде ошол гендердик теңчиликке жетиш боюнча Кыргыз Республикасы тарабынан мындай кадамдардын кабыл алынышы, Аялзат улуттук программасы 1996-жылдан 2000-жылга чейин иштеген. Андан кийин иш аракеттердин улуттук биринчи жана экинчи пландары 2002, 2006, 2007, 2010 Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясында да иш планы бекитилген. Мына 2030-жылга чейин деп турат. Жана ошондой эле ушул гендердик теңчиликке жетүү, аялдарды зордук зомбулукка кабыл болтурбоо, аялдарга эркин жашоо жана укуктарын берүү, аялдарды баягы саясий теңчилигин колдоо дегендердин баардыгы бүгүнкү күндө 2018-ден 2040-жылдарга чейин Кыргыз Республикасынын өнүгүүнүн улуттук стратегиясында бар да. Демек биз мына ушул чоң документтерде ушул гендердик теңчилик бар экенин карасак болот. Жана ошондой эле ошол улуттук стратегиядан мындай үзүндү бар 2030-жылга чейин. Бул жерде Кыргызстанда саясий, экономикалык жана коомдук турмушта
чечимдерди кабыл алуунун баардык тең укуктуу катышуусу камсыз кылынды. Гендердик теңчиликке жетүү жана аялдар менен эркектердин ортосундагы дисбалансты жоюуга багытталган мамлекеттик программалар ишке ашырылып жатат деп ушул стратегияда жазылып жүрөт да. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Демек биздин мамлекеттин приоритеттүү багыттарынын бирине бүгүнкү күндө мына ушул камсыз болунуп калды да. Негизги ушул стратегиялык документтерди карай турган болсок, гендердик теңчиликке жетиш үчүн, аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтиш үчүн атайын улуттук институт механизм мамлекеттик бийликтин мыйзам чыгаруу жана аткаруу органдары тарабынан камсыз кылынат деп белгиленген да. Демек, бул жерде бир нече жооптуу мамлекеттик органдар жана ошондой эле жогорку кеңеш өздөрүнө милдеттеме алышкан да. Эми бизде биринчилерден болуп ошол Орто Азияда 2008-жылы аялдар менен эркектер үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөр жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мына ошол мыйзам бүгүнкү күндө биздеги ар кандай шайлоолордо аялдардын катышуусун камсыздоо үчүн атайын убактылуу чаралар кабыл алынган. Мына ошол аялдардын квотасы акыркы мына 2 шайлоодо тең ошол аялдардын квотасы болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө бизде жакшы статистика бар да. Биз ошол статистика аркылуу келе жатабыз. Андан сырткары негизинен эле мына ушул мыйзамдын алкагында аялдар менен эркектер үчүн бирдей укуктар жана бирдей мүмкүнчүлүктөр жөнүндө мыйзамды карай турган болсок, Кыргыз Республикасындагы ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген. Демек, бул өзгөртүүлөр эмне үчүн, кандайча болуп киргизилген? Кандай гана мыйзам жана кандайдыр бир деңгээлде улуттук программалар кабыл алына турган болсо, аял эркек ал мыйзам жана ошол укуктук ченемдик актылар аялдар жана эркектер үчүн бирдей шарттар менен бирдей мүмкүнчүлүктөр түзүш керек да. Мына ошол боюнча атайын экспертиза жасалат. Ошол экспертизаны жасоо бүгүнкү күндө атайын 5 экспертиза деп айтылат. Юридикалык, укуктук, экологиялык, гендердик жана антикоррупционный деп коет да, коррупцияга каршы. Мына ошол 5 экспертизадан өтөт да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө бизде Юстиция министрлиги менен жогорку кеңештин аппаратынын астында атайын азиздештирилген бөлүм бар. Мына ошолор мыйзам болуп кабыл алынганга чейин экспертизаны өткөрүп берип туруш керек. Бул биз үчүн аябай чоң жетишкендик чындыгында. Себеби баардык эле документтер мисалы толук кандуу экспертизадан өтпөй калышат да. Азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар, могу 7-союздун депутаттарынын арасында аябай тажрыйбалуу депутаттарыбыз бар. Мурунтан депутат болгондор, алар ошол экспертизалардын өтүүлөрдү уже аябай талап кыла башташты да. Бул жакшы белги мындай караганда. Андан сырткары Кыргызстан ар 4 жылда бир жолу Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары ушул аялдарга тиешелүү болгон 3 документтин үстүндө отчет берип турат да. Бул деген ошол СИДО конвенциясы деп коет, көбүңүздөр билесиздер. Аялдарга карата басмырлоонун баардык формалары боюнча жазылган. Ошондой эле жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакт деп коет жана экономикалык, социалдык жана маданий укуктар тууралуу эл аралык пакт. Мына ушул 3 документ боюнча өз мөөнөтү келгенде биздин Кыргызстан барып отчет берет. Бүгүнкү күндө мына ушул документтердин, эл аралык документтерге отчет берүү Эмгек министрлигине жүктөлгөн. Мына ошол Эмгек министрлиги ар өз мөөнөтү жеткенде дайыма отчет берип келет. Эми бир нече статистика, бул эми 24-жылдын 1-январына карата. Ошол үчүн бул кичине мындай бүгүнкү күндө башкачараак, бирок бул эми бул президенттин жарлыгы менен кабыл алынган мезгилде ушул статистикалар болуп калганда. Министрлер кабинетинин арасында ошол аялдардын болгону 21 мүчөсүнүн ичинен болгону 3 аял болгон, азыр эми 2 болуп калды. Министрлердин орун басарларынын кызматына 69 болгон, анын ичинде 12 аял деп берип атат. Ошол убакытка азыр бүгүн кандай билбейм. Райондун акимдеринин орун басарларынын кызмат орунда, райондо акимдер жок да, 0 деп бербейт да. Ошон үчүн көрдүңөрбү, орун басарларын жазып берип атат, атайын 79 ичинен 28 гана. Ошол мезгилде 409 айыл өкмөт болчу, ошондо биринчи жанагы көлдөгөн АТР бүтүп башка жакта боло элек болчу да. Ошонун 12си гана аял болгон. Азыр эми айыл өкмөттөр азайды. Ал эми күч түзүмдөрүн карай турган болсок, бул жактарда аялдар өтө эле аз санда да. Мына ички иштер министрлиги, ички аскерлер, прокуратура органдары, бажы органдары, коргоо министрлери, улуттук коопсуздук органдары, жазаларды аткаруу ыйгарым укуктуу органы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин системасында, мамлекеттик чек араны коргоо жана күзөттөө мамлекеттик органында, аскер прокуратурасынын органдарында баардыгы аз санда. Себеби ал жактарга аялдар өтө эле аз тартылат. Анан азыр бир эжеке айтты го, негизинен эле жаш кыз келиндерди мисалы активдештирүүгө же ошо тилектештик платформасына чакырыш кыйын. Себеби алар жаңыдан турмушка чыккан мезгилдерде
боюнда болуп, бала күтүп же бала эмизип, бала карап отурган мезгилде же кайын журту жибербейт же күйөөсү мен багып атам дейт да, ошол мезгилдерде аялдардын мындай коомдук иштерге катышуусуна аябай шарттар түзүлбөй калат экен да. Ошол сыяктуу эле ушул күч түзүмдөрүнө аялдарды алып барып, жанагы ненормированный рабочий день мисалы, каалаган мындай чакыртылат, алар дайыма даяр туруш керек деген жактарга аялдардын тартылышы өтө аз болот экен да. Эми башка бир себептер менен мүмкүн аябай ошол чөйрөдө карьера жасап калган аялдар дагы бар, бирок алардын санын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми 24-жылы ошол 1-январга алганыбызда анда 6-Соолуктун депутаттары Жогорку кеңеште бул жерде аялдардын үлүшү 30%-дын ордуна 21-де түзчү. Эми бүгүнкү күндө айылдык кеңештер мен жана айткандай квота киргенден 38% түзүп калдык. Бул аябай жакшы. Мына ушулардын баардыгын биздин Кыргызстанда иштеп аткан Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмө жасап чыгып атат да. Эми аялдар лидерлигин колдоо боюнча бул мамлекеттик программа өзүнүн ичине эмнелерди камтыйт? Да, эмне себептен сиздерге айтылып аткан себеби жана башында айттым. Себеби силер ошол жергиликтүү деңгээлде саясий чөйрөнү түзөбүз да, жергиликтүү кеңештин депутаттары мындан ары карьера жасаганга жеңил, аябай көп муниципалдык тажрыйба даяр болду. Бүгүнкү күндөгү конкурс жарыялап аткан болсо, ачык карап көрсөлөрдөр болот. Мына ушулардын алкагында ушул программа аябай бизге иштейт да, мындай караганда. Бул деген өлкөдөгү саясий жана коомдук турмушта аялдардын эркектердей эле бирдей укуктар жана мүмкүнчүлүктөр түзүүгө, ошол мамлекеттин деңгээлинде кандай сиз чечим кабыл алып аткан жерде кандай ресурстар болсо ошолорду бөлүштүрүүгө, ушулардын баардыгын теңдеп жасап чыгыш үчүн атайын эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жүктөлгөн. Мына ошолор координация жасап 2030-жылга чейин мына ушул аялдардын лидерлигин колдоо программасын ишке ашырат жана иш планын иштеп чыгат деп берилген да. Бул ошол президенттин жарлыгы менен. Ошол эле мезгилде ушул иш аракеттер пландардын баардыгына министрлер кабинет тарабынан атайын өзүнчө мониторинг жүргүзүлөт жана эгерде ошол боюнча маселелер, ушул кадрлардын резерви кандай түзүлүп атат, алар каякка кантип жылдырылып атат боюнча министрлер кабинети ошол жогорку кеңештин астында тынбай ошол маалыматты берип турушат. Ошол жооптуу мамлекеттик органдар деп бул жерде ушул атайын ушул мамлекеттик программага киргизилген. Кыргыз Республикасынын кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссия, жогорку окуу жайлары, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты боюнча министрлиги, бейөкмөт уюмдар, мына ошонун арасында биз АМУТта дагы отурабыз. Ошол эле мезгилде Жусуп Абдрахманов атындагы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы, жарандык санарип билим берүү борбору жана ошондой эле массалык маалымат каражаттары, жалпы маалымат каражаттары деп турат да. Булар ушул программанын башынан баштап аягына чейин мындай жооптуу болгон мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдар. Эми программанын негизги этапы өзү ушундай этаптарга бөлүнөт. Биринчи этапта бүгүн ушул иштеп атат, бирок дагы деле бул күчөтүлөт деген аябай чоң үмүттөбүз. Биз ошол атайын ошол мамлекеттик жана муниципалдык жанагы кадрларды даярдоо жана жергиликтүү өз башкаруу боюнча агенттикке дайыма эле кайрылуу жасап келатабыз. Аялдарды региондук жана муниципалдык кадрлар резервтерине тартуу, ошондой эле аялдарды атайын кадрлар резервтерине тандоодо лидер аялдарга керектүү компетенцияларды белгилөө. Көрдүңөрбү, бул өтө маанилүү. Бүгүнкү күндө ушул программанын алкагында эгерде кайсы бир жерге барып ошол резервке тапшырам десең, бул өтө жакшы биринчи этабы. Экинчи этабында мына ошол негизги кызматтарга дайындалган ар бир аялдын ийгиликтүү өнүгүүсү жана кесиптик өсүшү үчүн шарттарды түзүү, анын ичинде лидерлик өндүмдөргө, команданы башкарууга, стратегиялык пландаштырууга, лидерлик милдеттерин ийгиликтүү аткаруу үчүн зарыл болгон коммуникацияларды үйрөтүү да. Мына ушул этаптардан турат. Анын негизинен аялдар үчүн атайын резервдик эме түзүлүш керек болчу, бирок бүгүнкү чейин ошол укуктук ченемдик актылары чыга элек да. Ал деле чыгат баары бир, себеби 30-жылга чейин иштейт да бул программа. Ошон үчүн аз убакыт калды, бирок дагы деле ушул программаны мындай иштеп жүрөт да. Эми ушуну ишке ашырыш үчүн мындай өнөктөштөр салым кошууга тартылган. Ошонун арасында биз АМУТта дагы барбыз. Ушул эл аралык уюмдардын колдоосу менен төмөнкү чараларды ишке ашыруу пландашылып жатат да. Биринчиси, региондук жана муниципалдык кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкер аялдардын дарыметин жогорулатуу жана лидер аялдардын атайын резервин түзүү. Биз бул боюнча АМУТта аябай жакшы жумуш жасадык. Биз ошол резервке даярдаган жокпуз. Биринчисинде бизге агенттик сунуштады, резервде турган аялдарды окутуп бергиле депчи. Анан алардын баардыгын биз алардын муктаждыгына жараша
ошол лидер аялдар деп катталып калгандыгына байланыштуу аларга эмне көндүмдөр керек деп аларды биз оффлайн жана онлайн форматында окутуп даярдадык да 100 аялды. Экинчиси, аялдарды региондук, муниципалдык ички кадрлар резервине кеңири тартуу боюнча атайын чараларды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү да. Бул бүгүнкү күндө бар, бирок атайын чаралар деген азырынча иштелип чыккан, бирок пока күчүнө кире элек, ал дагы бар. Үчүнчүсү, насаатчылык аркылуу адаптациялуу үзгүлтүксүз окутуу жана шыктандыруу системасын түзүү. Бүгүнкү күндө бул боюнча биздин ошол 100 лидер аялдарга жасалган программанын ичинде гана кичинекей менторлук программа жүргүзүлүп кетти. Бирок толук кандуу муну агенттик өзү жүргүзүш керек. Эми бул дагы ошол бир кадам болуп эсептелет. Төртүнчүсү, мамлекеттик башкаруу системасында аялдардын укуктарын бузуу практикасына, карьералык алдыга жылдырууда тоскоолдуктар, ыдык көрсөтүү жана башкалар изилдөө жүргүзүү. Бул агенттиктин аябай кызыгуусу болгон. Өзү дагы негизинен ушул аялдар, резервде турган аялдар, бүгүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеп жаткан айымдар дагы ошол карьерасына аябай тоскоолдуктар бар экенин, ошолордун жоюлуусу жана ошол боюнча бир нече кейстер бар bizde. Негизинен тесттен өтүп, собеседованиядан дагы өтүп, сүйлөшүүдөн дагы сизи дайындайбыз деп туруп анан кайра токтотуп койгон себептер дагы болуп калган окуяларды көрүп атабыз. Жана ошондой эле тесттен өтүп жана эмеге сүйлөшүүдөн дагы өтүп, бирок сиз туруп туруңуз эми резерв тест деп коет, анан 3 жылдык убактысы бүтүп калып аткан да. Ошон үчүн бул программа 30-жылга чейин эгерде резервде боло турган болсоңуздар ал токтобойт. Бешинчиси, жергиликтүү кеңештин депутат аялдардын дарыметин жогорулатуу үчүн институционалдык базаны түзүү деп турат. Ошол депутат аялдардын клубу тармагын уюштуруу бул аябай биз үчүн мындай жаккан, бизге туура келген, амытсага ушул бизге багыты. Биз ошол жылы ушул багытта жумуш алып барып атабыз. Анан сиздер менен мына ошол депутат аялдардын клубунун азыр тилектештиктердин багытын тандап алып, баарыбыз ошол бир багытта баштасак аябай жакшы болот эле. Алтынчы, депутаттык ыйгарым укуктарын ишке ашырууда депутат аялдардын кесиптик жана жеке дарыметин өнүктүрүү деп. Бул негизинен былтыркы жылы аябай толугу менен окуу өткөрүлдү. Бирок дагы жаңы шайлоо болуп келгенден кийин жаңы биринчи, экинчи жолку созуктагы депутаттар үчүн деле кайрадан ошо клубдун алкагында деле өткөрөбүз. Анан кече күнү сурамжоодон чыккандан кийин дагы сиздер үчүн маанилүү болгон багыттардын баарын жүргүзүп кетебиз ушул багытта деп атабыз. Эми бул 5 жана 6 кадамдарда бир эле амуртса иштебейт. Бул жерде башка уюмдар да иштеп калышы мүмкүн. Биз баары менен кызматташканга даярбыз. Биз баарыбыз өзүбүздүн болгон жанагы ресурстарды жыйнашыбыз керек Кыргызстан боюнча. Себеби Кыргызстанда ушул жакшы программа биздин колубузга тийгенден кийин биз ушул лидерлик программаны алдыга жылдырышыбыз керек да. Көп лидер айымдарды ушул багытта тарбиялап, даярдап алсак аябай сонун болот деген мындай биздин пландарыбыз бар да. Анан жетинчиси, жетекчи аялдар үчүн атайын социалдык кепилдиктер иштеп чыгуу. Эми билесиңер, алар үчүн деле баягы күнү түнү жумуш жасап атканда, өзүңөр билесиңер кандай жумуш болуп, 8 сааттык 10 сааттык жумуш болсо деле үй бүлөдөгү баягы анча мынча маселелерди алдыга жылдырыш аябай кыйын болуп, толугу менен ошол жакка барып калат да. Бул ушундай чоң ушул президент тарабынан кабыл алынып келген биздин чоң программабыз. Анан эгерде сиздердин араңыздарда ошол карьераны жасайм, мен ошондой алдыга жылдырылат элем дей турган болсоңор, анда ушул агенттиктин гана сайтына киресиздер. Агенттиктин сайтында тынымы жок ошол кайсыл жерге резерв жазылып атканы болсо болуп турат. Анан ал жерге ошол керектүү документтерди тапшырып, азыр бардыгы онлайн форматта болуп калды. Тест эми дайым эле онлайн болчу. Анан жолугушууда мына ошолорду жетекчилик өздөрү чыгып, ошол район, область кылып өткөрүп резервге коюшат. Анан сиздерге карьера жасаганга ушул программа аркылуу жол ачылат. Биз негизинен ушул маалыматты бүгүн сиздерге берели дегенбиз. Эми талкууга өтө берсек болот, суроо жоопко. Барбы сурооңуздар ушул госпрограмма, мамлекеттик программа боюнча? Буюрса жакшы экен, азыр аким аз экен, Буюрса ушул депутат айымдардын арасынан да Жок, аз экен эмес, жок. жок, почти. Жок, Эмне почти аким, айыл өкмөттөр болсун, айымдар. Ошол эле да. Буюрса ошо баягы мурун деген бирден депутат, мисалы жергиликтүү кеңеште ушундай болчу эмес беле, азыр болсо 38% уже кичине өсүү бар экен да. Баягы мамлекеттик деңгээлде уже мындай депутаттар болот, биз да келдик да турабы.
квота башында квота менен кетсе, анан квотасы жок деп өтүп аттык да. Буюрса эми ошо акимдер болсун да. Аким айтып өтөт. Жакшы, бирок ал жака самый главный Зарима документ тапшырыш керек да. Эгерде карьера жасайм деген айымдар боло турган болсо, анда биринчиден ошол резервди карап туруп, кайсыл жака деп барат, тесттен өтүш керек. Тест жөнөкөй эмес. Чындыгында кимдер өтүп атат, мисалы ошол жакачы эми көрүп атабыз, мисалы акимдин орун басарларына өзүнчө болот. Баягы биринчи орун басарына бөлөкчө, социалдык тармакка бөлөкчө да, баягы HR экономика дегенге бөлөкчө болот да. Анан ошол жака тапшырып атканда ал жерде бир нече мыйзамдардан суроо түшөт. Андан сырткарыдан логистический суроолор бар. Мына ошого даярдык менен барып, айымдар өтө аз санда барат экен. Биринчиден тапшырат экен аз санда. Тапшыргандан кийин дагы аябай аз өтөт экен да. Ошон үчүн жана эркектердин басымдуулук кылган, алар ошол чөйрөдө көбүрөөк иштеп калабы, же чындап ошондой мыкты даярданып келишеби да, мына ошондой да. Ошон үчүн эгерде биз үчүн атайын түзүлгөн программада эгерде өзүбүз катышпасак, башкаларга да ошол программаны жеткирип, ушул боюнча резервге өтүп, карьера жасаса болот деп биздеги чоң программаны презентация жасадык да. Ошол да, старший специалистке резервге турайын деп эмеден тесттен өтпөй калгам да, анан ошону ойлойм да, ошо тестке да мындай чын эле билбеген суроолор келет экен да. Ким тарабынан шайланыш керек, мындай кээ бирөө үчүн жөнөкөй эле суроо болсо керек, мен үчүн оор суроо болду да. Өткөн жокмун, ошо үчөөбүз барып кулагам да. Анан ошон үчүн ошондой окууларда болсо, балким дагы арабыздан тиги акимиятта иштегендер көп болот беле дегендейчи. Мүмкүн ооба даярданыш керек, аябай жакшы даярданыш керек. Анан биринчи эле барып тестке катышаардан мурун жана пробный тесттен өтүш керек. Пробный тестти жөн эле берет ал жердечи, ушул жерлерде. Анан даярданбай барса да суроолордун баары эле жеңил көрүнө берет, чындап эле. Анан барганда кайсыңыз болуш эле деп ушундай болуп калат да. Анан азыр эми бияктан насып келе, анан кийин Сайбери эжеке айтып бериңиздер, анан биякта эми чатка кийин келем. Насып келе сизде. Менде аябай кызык да, ошол программа турат, президент кол койгон. Бирок немеден тесттен өтүп, резервде туруп дагы дайындоо такыр болбой атат да. Анан кантип ошол машинаны иштетиш керек? Менде ушул суроо болуп атат да. Балким катышыш керек президентке. Ошол көп эле аялдар резервде турат, бирок назначение болбой эле, баары эле байгындай эле болуп атат да. Болсо дагы экинчи зам да азыраак, үчүнчү зам болуп кетип атат. Ошол госпрограмманын алкагында эми муну жогорку кеңешке эле мындай айта турган болсок, сурап алышат. Госпрограмманын алкагында ошол канча адамдар өттү тесттен, канча резервде турду суроо боюнча. Анан ошол боюнча мындай аналитика жасайбыз деп тапшырма беришкен да. Эми ошону госкадр служба жасайт го, ошондо көрөбүз да. Ошондо мисалы бир адам тапшырып коюп 3 жыл жүрүп эч кандай бир да сунуш түшкөн жок, назначение болгон жок, эчтеке жок болуп калышы мүмкүн. Башкасы бүгүн өтүп эле эртеси дайындалып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушул жерде жана коррупционный схема жашайт деп айтып атышат да. Эми мен жашайт деп айта албайм. Ошондой деген ойлордун, адамдардын ойлору бар экен да. Ошон үчүн дагы насып келе жакшы экен. Биз может быть Амутса менен сүйлөшөбүз дагы. Ошол бир катты киргизсек болот. Ошол боюнча ушундай бизге керек болду депчи каттан эле алсак болот да жоопту. Рахмат. Сабир эжеке, айтып бериңиз. Меники деле ушулга окшош эле да. Могу ички резервдер кадрга аялдарды тартуу боюнча, анан мисалы ушу мамлекеттик кызматка конкурстан эле келди, ошо резервден өттү, келди, бирок аларга жумуш бербей эле эркек балдарды жумушка алып атат. Мен конкретно шаарды да билем, мэрди да билем. Анан биздин суроого эмне себептен аппарат жетекчиге сиз баланчаны албай түкүнчөнү алдыңыз десек, себеби мага эркек керек дейт. Аппарат жетекчи болуп иштеген аял бар го, мындай иштеп атат сонун десек, жок, ал эми аялда эркек болгон жакшы дейт. Эркек 0 деңгээли. Биз жакында сессия өткөргөндө мэрдин ордуна ушу аппарат жетекчи катышты. Мен уялдым, ошо аппарат жетекчинин трибунада туруп эч кандай маселеге, эч кандай суроолорго жооп бере албаган бир деңгээли 0 адам аппарат жетекчи болуп турат да. Анан ушу менин суроом жана мага чейинки эжекеге эле окшош да. Буну эми биз кантип ушул механизмди жоёбуз же тилибиз кимге өтөт? Эми просто дудук болуп эле отурабыз да, мындай эч нерсе кыла албайбыз. Көрөбүз, угабыз, колдон эч нерсе келбейт.
Сабир эжеке азыр жанагы ички резерв анан бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар экиге бөлүнүп калып атат да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат дагы бөлүнөт. Анын жанагы эме саясий анан административдик депчи. Анан биз ошол айыл өкмөттүн башчысы, орун басары, мэрдин башчысы, мэрдин орун басарылар гана карап атат. Анан акимдердин орун басарлары булар ошол мамлекеттик жана муниципалдык деп. Ал эми жана регионалдык жана улуттук дегендердин баары башка деңгээлде каралат экен да. А сиз айтып аткан жана ички резерв дегенди чечиш аябай эле кыйын болуш керек. Могу жагы деле канча ачык, открытый болуп атса деле аябай кыйынчылык бар да. Демек, жанагы ичкилерди уже айыл өкмөттөр өздөрү чечет, мэриялар өздөрү чечет да, өздөрүнүн конкурсун жарыялайт. Ага ошол адамдар барып катышат, ошону алышат да. Ошон үчүн ошол жерде кадрды тандоо боюнча атайын комиссия түзүлөт да, тесттен келгенден кийин. Ошолор көп нерсени чечип коюп атат да. Бирок сен мага жаккан жоксуң деп деле кол койбойт экен да. Ошол айтып көп чечип коюп атат, ооба. Ошолор иштей тургандарды албай, иштебей тургандар келип калып атат да. Бул Ошончо ошол бул дагы ошол коррупция да чындыгында. Бул жерде өтө акча өкүнүктүү. тигинин кереги жок. Бирок бул дагы коррупция, ошол баягы тааныштык кылып же жагасын жакпайсың деп алган өзү. Коррупциянын элементи болуп эсептелет да. Ошондой болуп атат. Эми бияка чатка өтө берейин. Эми мен мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар боюнча жооп бере албайм. Алар кадрларды кандай тандап атканы боюнча өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Мыйзамда кандай экенин гана айтып койдум да ушул программада. Гүлназ эжеке айтыптыр. Устат шакирт метод ар бир депутат 2026 экиден шакирт даярдоо. Сунуш аябай жакшы экен. Жеке ишкердикти үйрөтүү, активдүү айымдарды дейт. Жакшы. Нейросетти үйрөтүү жолдору дейт. Ар бир активдүү айымды өзүн өзү өстүрүүгө мотивация берүү дейт. Жакшы экен, жакшы жазып коюпсуз Гүлназ эжеке, биз мунун баарын алдык. Башында сүйлөгөн Нуржамал эжеке зомбулукка каршы уюшуп оператормун деди. Биз ошол эжекени көп угуп ишин толук копировать этишибиз керек. Менин сунушум дейт. Хорошо, Гүлназ эжеке, Нуржамал эжеке менен бияктан телефондоруңуздарды алмашып, байланышып уксаңыздар болот. Анан бирок бул жерге аябай каражат керек болот, Нуржамал эжеке. Мен бул проектиге катышкам, ошол операторлорду мен даярдагам. Ошол операторлорду буга аябай көп убакыт кетти да биздикинечи. Анан бул операторлорду даярдаш боюнча биз өзү 2 жылча окуп, анан кийин Нуржамал эжелер оператор болушту ошол форумдун программасына. Анан Нуржамал эжелерди иши ошол операторлорду даярдаш боюнча атайын руководствону иштеп чыккан Латвия болчу. Латвияга барып келишти да. Нуржамал эже, сиз барып келдиңиз, Латвияга? Ооба эжеке. Латвия. Ошон үчүн ал Нуржамал эже менен байланышып түздөн уксаңыздар болот, айтып бере алат. Бирок аны аябай убакыт көп кетет, Нуржамал эжеке. Акча кандай кетет? Аябай көп кетет. Жок, бюджетти санап коюшубуз керек да мунукунчу. Биз Кыргызстан боюнча 6 гана жерге түзгөнбүз да бул оператор. Мурун 4 жерге түзгөнбүз, кийин 6 жерге түзүлдү да. Азыр деле иш алып барылып атат. Азыр жакшы эле. Хорошо, тажрыйба алмашалы Нуржамал эже менен. Сонун экен Гүлназ эжеке. Сайтты группага салып койсоң жакшы. Салып коем группага. Жумушка алууда жетекчилерде тааныш, тууган, урук деген аң сезимден арылуусу керек деп ойлойм. Аким болуп иштеш үчүн темирдей нерв керек. Аябай жакшы экен Гүлназ эжеке. Демек, ушул дагы өзүнчө бир эме болот да. Ошол баягы тааныш менен жумушка алыш, же звонок менен жумушка алыш, же башка болуп аткан болсо, биз аялдар ошол кадрды туура тандоо боюнча дагы тилектештик группасын түзсөк болот да. Биз ошол бизге жакшы кадрлар келгенде гана маселе чечилет деген. Мына ушул жактан дагы бир идея пайда болду да. Ооба, түшүнүп атабыз. Эми ал жагын ичин биз чече албай атпайбыз. Эми бул жакта аялдар жокто эсе кадр тандоодо, билесиңер да. Эгерде резервке өтүп кете турган болсок, депутаттык мандатты тапшырышыбыз керек болобу дейт. Эми ооба, кандай кызматка өтөсүңөр мисалы да, өзү мыйзамда мына жазылбай калган экен, бирок ал моралдык жактан туура эмес болуп калат да. Бизде жергиликтүү кеңештин депутаты болуп, анын эркектерден менин тажрыйбамда ошондой болду да. Анан алар башка айыл өкмөткө, глава айыл өкмөт болуп калышты да. Айыл өкмөт болот, бирок биякта келип, берки жакта депутаттыгына сессияга келип катыша берет да. Мыйзамда жок болуп калат. Анан биз бирок акимдерге гана кайрылуу жасап койдук. Сиз ошо дайындап атканда сен депутатсыңбы, анда депутаттык мандатыңды тапшыр деп айтып коюңузчу. Мыйзамда жазылбаса дагы бул деген мындай моралдык жактан да туура эмес экен депчи. Бирок мыйзам боюнча эгерде ошол округга боло турган болсо сөз тапшыр.
Анан азыр ошол мыйзамга оңдоо уже сунуш берилген Союзмсуга. Алар ошону сунуштап атышат, анан көрүп жатабыз да. Анда резервге турушубуз керек экен дейт. Но эми карьера жасайм десеңиздер, азыр резервге туруш үчүн ошол мамлекеттик муниципалдык кызматта гана азыркы улуттук программа иштейт. Көрүп атасыңар да. Ошон үчүн ушул жерде отдельный өзүнчө резерв түзүлдү. Анан быйыл дагы ошол 100 аялды даярдап берсеңер жакшы болот эле деген бир сунуш түшүп аткан. Анан биз талкуулап атабыз, бирок бул мындай да, биз үчүн дагы аябай чоң каражатты талап кылат да. Эгерде мамлекеттик муниципалдык кызматка барам деп турган болсоңор, анда сөзсүз түрдө резервге барыш керек. Только резервде турсаңыз гана анан дайындалат. Азыр баягындай башка жактан келбейт да. А ичиндеги дайындоонун ичи кандай болот, ал уже башка нерсе. Айыл өкмөтүнүн Кстати, можно я скажу один пример по поводу того, что вот, кадровый эмеден тестирование өтүп келгенден кийин жанагы эменичи суроолорун өтүп эме болуп келгенден кийин дагы ичинде внутренняя комиссия бывает. Вот эта комиссия-то, и вот она важную роль играет. Вот, например, мен айыл башчыга мен өзүм болгон тажрыйбамды айтайын да, на моей испытанада барып өтүп келдим, и башка айыл өкмөтүнүн эмелерин сотрудниктеринен көп айыл башчыга, бирок айыл башчылардыкы аябай жеңил болчу, но все равно 60 вопрос, и вот это все. Самый большой балл мен алып келдим, бирок ошого карабастан дагы бирөө именно айыл өкмөтүдө ушу иштеп жүргөн, анан катышкан, ошону анан кийин эмеге должность берип коюп атышпайбы? Внутренний комиссия решает. Анан аякта мисалы үчүн мен көбүрөөк алып келдим десе, 2 претендент болуп калды, 3 претендент болуп калды, бирөө кетти, экөө калды деп туруп, анан ошо комиссиясынын ичинде бир шүмшүктөр ойноп, анан кийин ошону шайлап салбай, ошондо ответ секретарь большую роль играет. Ответ секретарь, председатель комиссии болуп, анан акимияттан жанагы соцэме отдел ошо негизги комиссиясы реакция да кыла алат экен да, ошондо мен аябай нааразы болгом да. И вот прошло, но самый большой балл алып келгем, андан кийин кайра дагы эметкенде өтүп кеткем да. Ошону дагы бир жойгон бир механизм кылыш керек экен да, ошо женден именно гендерный саясатта аялдар ошо женден наоборот аялдарды колдобой кетти. Вот меня именно мужчины поддержали, а там женщины не поддержали. Представляете? Двое-трое женщин. Вот это самое плохое, оказывается. вот И ошол ошондо жерде аялдардын тилектештиги жок экендиги көрүнүп турат да. Алар ал да. мисалы эми ошого окшогон аялдарды кантип тартабыз, мисалы ошол биздин маселебиз болуп атпайбы азырчы? Да. Это Анан азыркы большая. айтыгы Света эже ошол ички жанагы кадрдык резерв болот да, аны билбейм кандай кылып чечиш керек, ошол жакта ошол комиссия чече турган болуп калган да. Эй, Мен түшүндүм. Айыл өкмөтүнө контракт менен жумушка иштесек мандатты тапшырабызбы? Мисалы айыл башчылыкка ооба тапшырасыңар. Айыл башчы деген бүгүнкү күндө контракт менен айлык алганда айыл өкмөттөн местный бюджеттен алынып калып атпайбы? Ошон үчүн сөзсүз түрдө тапшырылат. Слайд салып коебуз. Группага таштап коюңуздарчы. Нуржамал эженин номерин ташталды ылдый жагында. Тилектештик үчүн билимдик аялдар арасында жана ынтымактуулук керек, жаштарды колдошубуз керек дейт Samsung. Хорошо, жакшы экен. Абдан жакшы маалымат болду. Сонун сунуштар болуп жатат. Буюрса иштешкенге даярмын. Аялдар кеңешинин төрайымы катары аял жолдоштор менен иштешкенди билем. Билим деңгээлимди жогорулатууну каалайм. Окуулар болсо даярмын. Салтанат эжеге рахмат. Резервге туруу үчүн конкурска даярдануу Союзмсунун тесттерине даярданса болобу дейт. Даярданса болот, бирок сиз андан көрөктүү ошол агенттиктин өзүнүн элелерин алыш керек. Ошол агенттиктин өзүнүн учебный центрлери бар, билесиңер да. Баардык жерде эле бар болуш керек азыр. Мен ошол Оштуктун, Жалал Абадтыкын, Бишкектикин жакшы билем. Документ тапшырганга чейин эле жөн эле барып мен пробный көрөйүн дедим депчи, анан пробныйга 2-3 күндө эле убактыңыз бар болсо тынбай барып кирсеңиз деле боло берет да. Ал жерден даярданып алсаңыз болот. Союзмсунуку дагы точно андай болбойт да, ал кадровыйдыкы аябай бөлөкчө болот экен да. Айыл башы да конкурстан өтүп келеби дейт. Бүгүнкү күндө айыл башчыны контракт менен өздөрү кол коюп алып атат айыл өкмөт. Азырынча конкурстан өтпөй эле, анан эми эле жаңыланып, бирок ошол жогорку кеңештин депутаттары дагы айыл башчылар сөзсүз түрдө айыл өкмөткө конкурс мындай контракттын негизинде эмес штатка алыш керек деп сунуштап атышат го. Өзү ошондой болуп азыр баардыгы нештатный болуп калганда. Нештатный болгон аябай начар, себеби эч кандай отчислениялер кетпейт да. Ошон үчүн пенсияга тиги соцпакеттер жок болуп калат да. Бүгүн ошондой чоң мындай реформа жок болуп калган да.
ошону караш керек да. Сабир эжеке, сизде сөз. Микрофонуңуз өчүк турат да, Сабир эжеке. Рахмат. Мен аябай угуп мага жакты, ошо ыраазычылыгымды эле билдирем деп кол көтөргөм. Кийин айтпай унутуп калбайын деп. Рахмат. Жана айтып кеттиңиз, могу чынжырды улаш керек. 10-15 айымга айтсак, алар дагы айтса ушинтип уланып кете берет да, аялдардын арасында могу сабаттуулукка, медиа сабаттуулук, турмушка болгон көз караштары оңолот эле. Сизге рахмат эжеке. Сонун экен, рахмат Сабир эжеке. Так, эми в целом дагы эгерде каалоо тилектер болгон болсо, а так биз ошол сиздер менен тандаган, силер каалагандай чөйрөдө аялдардын тилектештигин өнүктүрүшүбүз керек. Анан муну пландарыңыздарга киргизсеңиздер аябай жакшы болмок. Себеби баары бир донор деле барып атканда, амутса деле иштейм деп барып атканда, кайсыл жерде активдүү аялдар болсо, идеялары көп болсо, жаңы сунуштар түшө турган болсо, анда биз мына ошондой территориялар менен деп коеюн, райондор менен, аялдардын клубтары менен иштеп кетебиз да. Анан мыкты аялдардын клубтарын, анан тажрыйбасы мыкты болгондо анан мындай тажрыйба алмаштыра баштайбыз да, аларды алдыга жылдыра баштайбыз, алар андан дагы алдыга өркөндөйт да. Ошон үчүн өзүңөрдүн тегерегиңиздерге ошол сиздер менен тилектеш болгон, сиздердин идеяларыңарды колдогон, же силер алардын идеясын колдоп каласыңар, жакшы боло турган болсо. Мен ошол азыр Өзбекстан менен ошо Кыргызстандын ортосунда ошол бир чоң жынжырды түзөм деп жүрөм мен. Ошол баштап койдум, эми азыр аябай жакшы. Азыр бул эми бул жалаң түштүктө гана болуп калды да биздин программабыз. Ошон үчүн ушул Ош менен Ташкенттин ортосундагы байланыш азыр биз барып келдик, февралда алар бизге келишет, анан биз мартта аларга барабыз. Ушундай бир чоң жынжыр түзүлүп атат да. Жалаң ошол аялдардын мындай бири-бирибиз менен тилектеш болгон идеяларды иш жүзүнө ашырып. Мен жаңылыктар болсо сиздерге айтып турам. Сиздерден дагы аябай сураныч ошол өзүңөрдүн эле клубуңарда, ошол өзүңөрдүн эле тегерегиңердеги айымдар менен кандай тилектештик өтөрүп чыгасыңар, ушуну аябай мындай жакшы түшүнүп алышыңар керек да бири-бирибиз менен. Бүгүн бирөөнү айтып отурсак, анан эртеси күнү башканы айтып отурсак, анда биздин тилектештик болбой калат экен да. Чоң рахмат силерге дагы убактыңарды бөлүп баарыңыздар жакшы кирип бердиңиздер. Анда Айгерим, сен барсыңбы же мен Ооба, чыгайын? бул жактабыз. Бияктан да жазылып атты. Биякта Гүлназ эжеке жазып аттыр, мына биякта окуп атасыңар да чатта, кыздар. 26-жылдын 1-онлайн окуусу бүгүн 29 январь күнү башталды. Окуу сонун болду, ойгонолу, ар бир депутат айым артыбыздан кадр даярдоого аракет кылалы, жаштарды тарталы. Абаскан эжеке, Сали айым, Айгерим айым, сиздерге терең ыраазыбыз дейт. Сиз бизге эме протоколист болуп беришиңиз керек экен, Гүлназ эжеке. Сонун рахмат. Маалыматты алдык, чоң рахмат дейт Сали, рахмат. Керектүү маалыматтарды алып, мен да СОС комитетинин төрайымы болуп иштеп жатам. Пландарды түзүп тилектеш программа которуш керек. Рахмат Аласкандай, чоң рахмат, иштериңиз ийгилик дейт баарды. Чоң рахмат, анда жакшы эс алыңыздар. Кийинки жолукканга чейин, анан кийинкиде биз сиздер менен ошол изилдөөбүз менен анан темаларды кое баштайбыз. Рахмат чоң. Баарыңыздарга рахмат, жакшы эс алыңыздар.